Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу социалдык түйүндөрдөгү биздин көрөрмандар, урматтуу программабыздын катышуучулары, Жогорку Кеңештин жалпы камалдуу каражаттары жана коомчулук менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалган эл өкүлү эл менен аттуу телекөрсөтүүсү кайрадан эфирде. Программабыздын негизги максаты Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн кеңири чагылдырып берүү, ошондой эле жерлердеги элдин көйгөйлүү маселелерин, суроо талаптарын коомчулукка жеткирүү болуп эсептелет. Сиздерге белгилүү болгондой. Бүгүн биз кереметтүү талас жергесиндебиз. Залда мына жергиликтүү эл өзү чогулуп катышып отурат. Жогорку Кеңештин урматтуу депутаттары келишкен. Программабызды баштоого уруксат этиңиздер. Анда биздин эл өкүлдөрү менен сиздерди кыскача тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты, Ишеним парламенттик фракциясынын мүчөсү Мураталиев Марат Молдонович. Марат Молдонович буга чейин Талас областынын Кара-Бура райондук кеңешинин жана Талас шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ошондой эле Талас областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы болуп эмгектенген. Белгилей кетелик, Марат Молдонович 2017-жылдан тартып 2020 жылга чейин Кыргыз өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. 2021 жылы парламенттик шайлоодо Ишеним саясий партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты болуп шайланып келген. Сиздер менен жолугушууга келген Жогорку Кеңештин депутаты Альянс парламенттик фракциясынын мүчөсү Молдобекова Гүлкан Сакиновна. Гүлкан Сакиновна учурда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин мүчөсү, жогорку билимдүү Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин механика математикалык факультетин бүтүргөн. Ошондой эле Кыргызстандын белгилүү 2 жогорку окуу жайында эмгектенген. Буга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты болгон. Ал эми 2021 жылкы парламенттик шайлоодо Альянс саясий партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты болуп шайланып келди. Белгилей кетели, номер 21-чи бир мандаттуу Талас шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаты Чойбек Бактыбек Каныбекович ушул март айында Талас областында иш сапары белгиленген. Ошого байланыштуу бүгүнкү программабызга катыша албай калды. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Жакышев Русланбек Шергазиевич ден соолугуна байланыштуу келе албай калды, сиздерден кечирим сурады. Ушуну белгилеп айтып коюуга уруксат этиңиздер. Ошондой эле бүгүнкү программабызга мына президенттин Талас областындагы өкүлчүлүгү чакырылган. Бүгүнкү программабызга мына аппараттын жетекчиси Кулушев Ырсахун Дүйшенович келиптир. Ошондой эле залда областтык, райондук, Талас шаардык медиасынын кызматтарынын бул жакта өкүлдөр да катышып отурат. Анда эмесе программабыздын тартиби менен тааныштырып кетелик. Программабыз 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө суроо жооптор. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, көйгөйлүү маселеңиздер болсо, жазуу түрүндө болсо дагы мына депутаттарга тапшырсаңыздар болот. Түз кайрылып, түз баарлашып, түз жоопторду алсаңыздар болот. Бардыгы эркин суроо берүү менен жүргүзүлөт. Ал эми экинчи бөлүгүндө биздин урматтуу депутаттарыбызга эркин микрофон берилет. Өздөрүнүн ишмердүүлүгү боюнча анан сиздерге бере турган отчеттор болсо, сиздерге айта турган сөздөр болсо айтып беришет. Анда азыр алгачкы сөздү ушул Талас областынын өкүлчүлүгүнөн уга алдык эле бүгүнкү программабызга катышып отурган Кулушев Ырсахун Дүйшенович аппарат жетекчисине берели. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү эл өкүлү эл менен деген теледолбоорго атайы катышып отурган биздин Талас областынын эли, Кудайым буйруса мына бизден чыккан атайы эл өкүлдөрү келип сиздер менен баар алышканы келишкен. Мына мен атайы Бактынар Кулуштун атынан мына ошол сиздер менен ошол кишинин представители катары келдим. Ал эми баарыңыздарга кааларым мына ушул жерде суроо жоопту ачык айрыкын берүүңүздөргө терең ишенем деп айтып кете алам. Ошону менен бирге эле Бактынар Кулуш атай мени жиберди. А киши өзү иш менен бошобой калды. Ошолдон сиздерден эл өкүлдөрүнөн кечирим сурап айтып кой деди. Марат Молдонович, Гүлкан Сакиновна, ошол кишинин атынан кечирим сурайм.
Ошону менен бирге эгер суроолор болсо мен губернатордун ордуна жооп бергенге даярмын. Ал эми биздин эл өкүлдөргө кааларым ишиңиздерге ар дайым ийгилик. Элдин атынан баргансыздар, элдин мүдөөсүн аткарабыз дегенсиздер. Мына ошону менен бирге сиздерге кааларым ар дайым ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар, бир болоюк. Рахмат. Рахмат сизге. Анда суроо даяр болгуча мен эл өкүлдөрүнө микрофон берейин. Саламдашып, учурашып, анан баштайлык. Саламатсыздарбы, урматтуу Талас областынын тургундары, урматтуу ак калпакчан аталар, энелер, ошол жыйында катышып отургандар, баарыңыздар менен бүгүн жүз көрүшүп турганга өтө кубанычтабыз. Биз жакында эле келип кеткенбиз. Анан бүгүн ушул программа Жогорку Кеңештин төрагасынын программасы экен. Ар бир областта эл менен жолугушуу. Анан берки биздин калган Таластын депутаттары айтып кетти, жаңы жөнүндүү себептер менен келе албай калды. Дастан Арсбекович да айтылбай калды. Ал киши да ушу бир чоң иштер менен неме болуп, бизге айтып, элге салам айтып коюңуздар деди. Ал киши да келе албай калды. Эми бүгүн мен ойлойм, бир жакшылап сүйлөшүп, мына жыл башталып атат. Кандай бир көйгөйлөр болсо, биз Жогорку Кеңеште көтөрө турган вопростор болсо, ошолордун баарына сиздер бизден жооп аласыздар. Биз силерден сунуштарды алып, ошонун үстүнөн Кудай буюрса иштерди аткара беребиз. Буга чейин да аткарып келдик. Анан бизге өзүбүзгө убакыт келгенде ошол иштер боюнча кыскача отчетторубузду берип кетебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Талас областынын тургундары, бүгүнкү жыйынга катышуучулар, ар бир областтар менен шайлоочулар менен жолугушуу ушул күнгө туш болуптур. Ошол азыркы болуп аткан сиздер айтсаңыздар, биз кылып аткан ишибизди биз айтып, бир пикирлерди алышсак. Ачыгын айтып үйлөп эле жатабыз. Менин атым Жолдошова Гүлмира Расулкановна, Бакай атанын депутатымын. Азыр биринчи суроом, 3 суроо берейин. Биринчи суроосум. Биздин Марат Молдонович, сиз айтып атасыз, Талас областына больницага аппараттарды алып келдик 7 миллионго. Рахмат, Алла разы болсун. Бирок биздин Бакай атанын да көйгөйүн көрүп, Бакай атага да бирки аппараттарды алып келип, жардам берип, ошо Бакай атанын ситуацияларын бир барып көрсөңүздөр жакшы болот эле. Гүлүмкан эже, сизди мен көрүп эле жүрөм, бирок биздин Бакай атага бозого аттай элексиз, ачык айтайлы. Анан Марат Байкеле барып атат. Экинчи суроом, Кызыл Сайдын интернаты боюнча аябай күйүп келатабыз. Азыр Марат Молдонович өзү да келип барып көрүп кетти. Мурунку жакында түшүп калган Улан Эсенбекович ада барып көрүп кетти. Аяга келип мына кетейт, кайра эле өзүңүздөр айланып келдиңиздер да. Өткөндө сессияңыздарды көрүп алып, мына энелер да ыйлады. Мына башында өзүм туруп, өзүм да боздодум. Себеби канча деген жетим балдар бар. Анан аягында келип айтып атпайбы? 160, 190 болчу. Аягында келип 64 болду. 64 неден болду? Кыскартып, акырындык менен жабайын деп келди. Анычы ачыгын эле айтыш керек. Жетимдерди сыртка чытап коюп, баягы эле бийликке келип туруп, бийликтин ситуациясы калыш керек да. Жетимди биз Марат Молдонович өзү ачык айтып кетти өткөндө түз эфирден. Акырындык менен жойбосок, эми Алла Таала берген жашты эч кимибиз айта албайт экенбиз. Бул жашоодо өтүп кетебиз бардыгыбыз. Бирок кийинки балдарга да бирке мына Марат Молдонович аябай ыйлап, көз жашы менен мына түшүндүм, мен жүрөгүм менен ачык айтты. Мына баягы сиз полный угуп туруп, сиз да ошо катуу ситуацияларды айттыңыз. Ошону аягына чечип берсеңиздер. Мына айланып эле азыр экөөңүз эле келдиңиз. Башка эч ким келген жок. Үчүнчү суроом, өзүм Бакай атанын депутаты болгону менен баягы эл үчүн жүгүрөт экенсиз, Марат Молдонович айткандай. Эл менен жүгүрсөк, мына социалисттер ушул жерде отурат болуш керек. Мен көп үй бүлөгө кирдим. Жакында айыл жартысы болуп туруп, Талас телевидениясына алып чыктык. Слабый семьялар бар, действительно. Айлыгы, доказательство мен айтайынбы, айлыгы 9000 сом экен. Айыл өкмөттө иштейт, бала тракторист болуп. Үйүндө жашаган семьясы 7 экен. Жашоосун жакында телевизордон дагы алып чыгасыздар, алып чыгам, Кудай буйруса. Эми ошондойлорго да бирке карап койсоңуздар, нети зарплата бар дейт. Зарплата чачып келгенде жаш балдары 7, өзү менен 8, аялы менен 9. Ошондо кандай болуп калат? Мына. Киши башына 1000 сомдон болгондо да жетпей калат. Анын свети бар, анын ун чайы бар, анын таза сууга деп мына биз деле кыйнап келебиз, айыл өкмөт төлөгүлөт. Ошондо да бирке карап койсоңуздар, сураныч. Рахмат Гүлүмкан эже. Рахмат. Азыр сиз айтып кеттиңиз, эми Бакай атага да көңүл буруп койсоңуздар,
сизди такыр көрө элекмин деп, бирок мен Бакай атаны 6-чы чакырылышта жүргөндө дагы көп эле келип, ал жерде кайсыл мектептер капиталдык ремонттон өтүп атканын, кайсы мектептер ошол кирип ишке киришип атканы боюнча баардыгы менен эле кабар алып турабыз. Эми жанагы сиз айттыңыз азыр Чалдыбар интернатындагы ошо боюнча деле мен буга чейин деле берде катышып атсаңыздар дайыма барып жүрчү, мурдагы кеткен директор бар эмес беле. Бул негизи бул интернат мурдатан бери бир чыр болуп, дайыма ал жөнүндө деле маалыматым бар. Эми акыркы күндөрү мынакей ал жерде кабыл алууну токтотуп коюп, элдердин кайрылуусу менен Марат Молдонович берге келип кеткендерди кабар алып атты. Тияка дагы бизге кат жүзүндө да барып атты. Ошонун үстүндө өткөндө мынакей көрдүңүздөр, эми биз мунун аягына чыгарайлы. Ал интернат эми балдардыкы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары ошол жерде билим алып окучу эле, ошол жерди жок кылып салып, жана Манас лицейин ошол жерге киргизип, ал жер экөө эки башка балдар болот деп сиздер өзүңүздөр баягы түз эфирден көрүп турдуңуздар. Ошондой талаптарды биз коюп атабыз. Аны өткөн комитетте каралды. Эмки комитетке мынакей жанагы өнүктүрүү министрлиги карап калып атат. Жанагы мыйзамдары, ал мыйзамды жана соттун чечими менен алыш керек деп биз аз болуп калган үчүн ушуга бардык деп атат. Бирок биз ага макул болгон жокпуз. Биз аны азыр баягы кабыл алсаңар, баягыдан дагы баягыдай эле балдарды кайра кабыл аласыздар. Ошону эми мыйзамды биз өзгөртүп берүүгө деп эки министрликти чакырып өткөндө бир саат, 2 сааттай талкуу кылып отурдук. Азыр аны бүгүн эртең жок кылып жоюп салабыз дегенден алыс болгула. Биз ал оюбуздан кайтпайбыз. Ошону балдарды жанагы соттун чечими менен дегенди кандай кылсак биз элге жеңилдик берип кайра кабыл алып баштайт. Жол болсо Манас лицейине башка имарат тапкыла, башка жака алып баргыла. Аны жоюп салыш Чалдыбар интернатын ал туура эмес деген чечимге келип, азыр эми ошонун үстүндө иш алып барып туруп, жанагы мыйзамды биз сунуш бергиле. Алар деле жок деген жок, биз сунуш менен келейли дагы, ошондон анда соттун чечими менен дегенди ошолорду алып тууралап туруп, ошол жерге окусун деп бир чечимге келип атабыз да. Ошондо акча чындыктар сиз айткандай ошол комитеттен деле айтылбадыбы? Сиз айтканды биз деле электер айтты. Неме азыр мындай да. Азыр жооп берип койсун. Жолдорун карап атабыз. Азыр мындай болду. Угуля жанагы баян комитетте көрбөдүңбү? Мен протоколун тапшырма бергем, ошол боюнча комитет карады. Ошондо Гүлкан Сакенов экөөбүз тең болдук. Азыр биз ошодон чыкканда менин кабинетимде талкуу болду. Гүлкан Сакенова, мен, ошо министрдин орун басарлары, социалдык жана образование. Биз жанагы немени Чалдыбар интернаты, ошондой Чалдыбар интернаты боюнча калат. Анан кийин жана соттун чечимин токтоткула. Ошол соттун чечиминин ордуна айыл өкмөт башчысы, сот защита, аким үчөө жооп берсин. Эгерде туура эмес балдар кабыл алса, ошол үчөө жооп берсин деп. Анан азыр кабыл ала берсин дейт. Сот защита 6 айга чейин деп атпайбы? Ал болбойт, мугалимдердин баары коркуп атат. Бүгүн кабыл алып койсо ошолор эртең 6 айдан 1 саат өткөндө келип прокуратура басып калат. Коркушуп атат, ала албайт. Ушундай менен азыр булар бизге где-то бир 15-16 февралга чейин уруксат сурады. Жаңы устав иштешет үстүнөн. Ошол уставды да талкуулайбыз. Кудай буйрса, возможно, но марттын аягына чейин бул вопрос чечилип калыш керек да. Манас лицейде деле окуш керек, бирок аны да айттык. Эгерде хотите, ошо интернатка жана ичинде малоимущийдин балдары болсо интернатка кирсин. Мугалимдер эгерде орун бар болсо кирип ошол жерге иштесин. Но никакой Манас деген неме, Манас атанын аты Таласта жетиштүү. Ал интернатка киргизбейик. Интернатта жанагы
жетим балдар, жарым жетим, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын билемейин силер башка жака тартып албагыла. Эгерде ошондой боло турган болсо чоң ызы чугулабыз биз. Токтобойбуз будан дедик. Министерство туура кабыл алды. Кудай буйруса, азыр ушуну иштесе, сиздердин жана интернатты биз бербейбиз, аны алып калабыз. Кудай буйруса. Рахмат. Рахмат, сизге ыраазычылык билдирип кетели. Биздин урматтуу депутаттардын сүйлөгөн сөздөрүн көрөт экенсиз, өзүңүз баалап кеттиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Айтып отпайсызбы эмени соцзащита боюнча. Соцзащита деле биз менен иштеш керек, сиздер отурасыңар го эмне? Силер келбейсиңер. Ошо келсеңер, ар бир вопросту айтсаңар, биз ошол жерде көтөрүп ошонун үстүнөн иштейбиз да. Аз чакырып эле жатпайбы? Айыл өкмөттөр, депутаттар келип атат. Ошого көбүрөөк келип турсаңар, вопросторду айтсаңар, мына Гүл айткан вопростор чечилип калмак. Ошо жана в тот же больница эменин жана ыйламайынча эмчек кайда дейт го, ошондой болуп Айжамал Эсенбековдун өткөндө келди, ушундай вопрос деди. Как раз не освоен акчалар бар экен, кыйкырышып отуруп турат Гүл Константиновна. Министрге чейин барып, жана акчаны бөлдүрүп келдик. Азыр Кудай буйруса, хотя бу Талас шаары менен, Бакай Атаны району менен кошо охват этип турат да. Им дальше жана Кара Бура, Бакай Ата деп атат го, ошол жерлердин баарын ушулардын үстүнөн иштеп, элге жазап бериш керек. Биздин Кыргыз Таластын эли Бишкекке каттабай турган кылыш керек да, мына майда чүйдө вопростор менен. Ну, одновременно жаңкы ФТЭКти Айчүрөк апча аябай жакшы көтөрдү. Ушу ФТЭК, короче, баарын комплексно ушул жерде боло турганга алып барышыбыз керек, Кудай буйруса. Бизде Таласта ошондой возможность бар. Мына жаштардын өкүлүндө суроо бар экен, сурооңузду берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Талас шаарынын тургундары жана келген коноктор. Бул жерде бүгүн аябай жакшы нерсе болуп атат. Жогорку кеңештин депутаттары келип катышып, элдин үнүн угабыз деген бул аябай жакшы жышан. Мен өзүм тааныштыра кетейин, Талас шаардык кеңешинин депутаты тураган орун басары Азиз Курамаев. Мен айтайын деген бул жерде чоң жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Сиздер да бул маселени жогору жактан көтөрүп, мыйзам талаасында чечилишине жардам бересиздер деген ойдобуз. Өзүңүздөргө маалым, бул убакка чейин бизде Таласта чоң резонанстуу бир окуя болуп өттү. Анын алкагында Талас шаарынын биринчи вице-мэрине иш козголуп, камалып, ошол убакта УМСтин жетекчисине иш козголуп, ал камалды. Алар эле эмес, мына Талас шаардык кеңешинин төрагасы ал да камалды. Мен вице-спикер катары мен да камалып 18 күн жатып чыктым. Мен айтайын деген көйгөйүм ушул жерде мына сиздер да угуп ушуну өй жактан жеткизип коюңуздар. Аскар Адылбекович отурат, 2 айдан ашык убакыт өттү. Ушул окуяга бир үн катып, бир өзүнүн оюн билгискен да жок. Сырттан карап көрбөгөн, билбеген, тиешеси жок адамдай карап отурасыз. Негизгиси бул жерде мен айтайын деген Аскар Адылбекович, бул жердеги эң чоң күнөө сизде. Эмнеге? Биз депутат болуп келген күндөн тартып, сиз мэр болуп иштеп аткандан тартып, Аманат фракциясы Талас шаардык кеңешиндеги муниципалдык жерлердин инвентаризациясын сурап келдик. Инвентаризациядан өткүзгүлө, элге ачык койгула, ачык көргөзгүлө деп келдик. Бирок бардыгы мына акыркы сессияда да айттым, силер коррупционный схема түзүп алгансыңар. Неге алып чыкпай атсыңар деп айттык. Анда дагы кулактын сыртынан кетип, эч кандай иш жүргөн жок. Акыры аягы келип, ушул окуяга келип такалып отурат. Мен ыза болгонуман айтып атам. Аскар Адылбекович, ошол жерде мынакей биз камалып чыктык. Ар кандай жаман адам көтөргүс окуялар болду. Бирок сиз ошол жерде сизди күнөөлөп атканым, экинчиден деланын ичинен Талас шаарынын борбордук базары бар. Борбордук базарда сиздер күлө катары айтып коюн, макул болсоңуздар батып 6000 сомдон кем эмес арендасы бир контейнердин. Ошол эле контейнерди базарга барып сурап көрүңүздөр, мэрияга барып сурап көрүңүздөр. Квадрат метри 150 сомдон ашпайт. Мына коррупциондук схеманын башталышы ушул жерде жатат. Бул иштин башталышы мен суроомда, мен суроо эмес, мен сиздерге жеткизсин деп айтып атам. Ыза болгон катары айтып, адам катары айтып атам. Анан кийин Убактыбыз чектелип атат, сурооңузду так берсеңиз. Мен айтып атайын, суроо эмес. Урматтуу Талас шаарынын тургундары, мен ушул башымдан өткөн окуяны, башымдан өткөн ишти мен сизерге да кабылбайм. Эч кимдин ата-энесине кабылбайм. Мен ыза адам катары айтып атам. Эң негизгиси бул жерде ушул Аскар Адылбекович жок дегенде мэриянын кызматкерлерин чогултуп туруп, күнөөлүү адамдарды жазалап, жок эле дегенде, бери жагы дегенде жумуштан алыш керек эле. Бирок аны да кыла алган жокпуз.
Анткени ушул коррупциялык схемада сиздин түздөн түз тиешеңиз бар экенин айгинелеп турат бул нерсечи. Мен ошол жерде ушундай окуялар болуп атса, сиз кызматыңызды сактап калыштын аракетин кылып жүргөнү бизди аябай өкүндүрдү жана ыза кылды. Аябай өкүндүрдү. Мен аягында сөзүмдүн аягында айтайын, урматтуу эл өкүлдөрү, мына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да туруп атат. Бул жогорку жакта бийликке жетиш керек. Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке иштейбиз, мамлекетти алдыга тартабыз деп жүрүп, күнү-түнү иштеп атабыз деп атсаңар, бирок жерлерде ушундай окуянын айынан кылып аткан иштериңер жокко чыгып кетип атат. Ушуга чоң жана мыйзам чегинде чара көрүлүш керек. Мен угуп калыңыз, мен айтып бүтөйүн, оюмду айтып бүтө элекмин. Урматтуу эл журт, мен шайлоочуларымда турат. Бул чоң коррупционный схема. Мен бул жерде айтып атканым, ушул коррупционный схемага менин 1 сомдук тиешем жок. Мен Аллахтын аты менен ант ичип туруп айтам. Бирок коррупционный схема түзүлгөн экен. Мунун аягына чыгышы керек мыйзам чегинде. Аскар Адылбекович, мен сизге элдин алдында кайрылып коеюн. Болот Эзентаевичтин сөзү бар эле. Адамга эң биринчи байлык ден соолук, эр жигитке эң биринчи байлык бул ар намыс деп. Эгер ушундай нерселерде, ушундай окуялардан кийин кызматта отуруп жоопкерчилигим жок деп кызматыңызды сактап отурган өзү бул намыстын жоктугу. Мэрияга тиешелүү суроо экен, жоопту уктурлук жоопту. Саламатсыздарбы, урматтуу чогулуштун катышуучулары. Эми буякта мартабалуу коноктор келгенде кайым айтышуудан алыс болоюн. Мен жооп катары айтып кетейин. Следствие жүрүп атканда биякта эми орган бар да, биякта эми эл өкүлдөрү келгенден кийин буларга биз көйгөй маселелерди айтайлы дедик да. Эми тиякта следственный орган жүрүп аткандан кийин аны токтотпойсуңарбы силер? Токтотпаңар, токтот. Жооп берип койсун эже. Жооп берип койсун, жооп берип атат, жоопту угуп коелук. Кыска жооп берип койсоңуз. Следственный иштер бүткөнчө презумпция невиновности деген жакшы сөз бар. Азыр мен бир сөз айтсам, балдарга дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн, тескерисинче болуп калышы мүмкүн. Ал эми моралдык жоопкерчилик тууралуу сөз болду. Сөзсүз түрдө соттун чечими чыккандан кийин ал маселе да көтөрүлөт. Анан кийин базар тууралуу айтып кетейин. Азиз Язбекович, сиз жакшы билесиз, биринчи жолу биллинг системасы кирип атат. Ошол эле Бишкек шаарынын схемасын биз дагы киргизип атабыз, буйруса. Ал пилоттун проект болуп, ошол иш козголо электе эле башталган. Мынакей 23-жылда кирип баштады. Ал эми жана независимый эксперт боюнча дагы сөз болду. Ал дагы кирип атат. Анан кийин баягы паростун алдында кетпей турайлы, убакыт көрсөтөт. Рахмат, урматтуу программабыздын катышуучулары, сиздерден суранычы, мына мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү боюнча, ушул Талас элинин суроо талаптары боюнча суроолоруңуздарды берсеңиздер, сураны сиздерден. Мына депутаттарыбыз убактыларын бөлүп атайын келип сиздер менен жолугушуп отурат. Ошон үчүн конкреттүү суроолоруңуздарды берсеңиздер, кыска таап берсеңиздер, себеби убактыбыз чектелүү. Саламатсыздар. Урматтуу депутаттар. Onu koyuyorsunlar be. Koy ondan. İşte no mikrofon çet koyç. Жана немени Азиз, жана сен айтканда силерге жана неме болгондон эле биз деле көңүл бурдук ага. Сурандык тияктан. Но тем не менее азыр билесиң да, бул мерде деле азыр неме жок. Силер деле кандай кылды? Азыр тергөө жүрүп атат. Ал жөнүндө да биз да кабардарбыз. Аз карап турабыз баарыбыз эле. Сыртта калбайбыз. Мен деле билем кандай болгонун, мага түшүндүргөн моюнча. Бүгүн азыр кетип баратканда Гүлмира Нурдинбековадан да сурап кетебиз, кандай эмне болуп аткан. А дальше көрөбүз да. Кичине күтүп тургула. Рахмат. Кызматтык баа бериле турган, аны ошо соттун чечимин берет. Азыр биз эми кызматтык баа бергендей, бизде андай эме жок. Аны сот берет, азыр Кудай ага чейин карап турайык. Рахмат, сиз күтүп калдыңыз, сиздин сурооңуз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары. Мен милициянын ардагери болом, фамилиям Шербахунов, атым Алтынбек. Ошо 30 жыл мен милицияда иштедим. Жаштыктын баардыгын ошол элдин коопсуздугун сактаганга жумшадык да. Азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер. Коомдо кандай гана иш чара болбосун, саясий болобу, социалдык болобу, маданий болобу, милициясы өтпөйт, туурабы? Мына азыр дагы милиция кызматкерлери ушу коомдук тартипти көзөмөлдөп атат. Эми ушул жашка келгенден кийин анан эми пенсиябыз ашпалып атат да. Мына ушул жагын, урматтуу депутаттар, сиздер бир жогорку кеңешке жеткизсеңер да, жана биздин депутат генералыбыз бар.
Сүйін Өмірзақов деген. Ошого кичине колдоо көрсөтүп койсоңуздар. Гүлкан Сакиновна, сиз абдан жакшы билесиз, өзүңүз дагыңыз 25 жыл милицияда иштеди, туурабы? Мына жаш кезинде иштеген. Мына мен менен катар чогуу иштегенбиз бир кездерде. Азыр эми болбогон пенсия алып атабыз. Анан жанагы айткан Марат Молдонович, сиз өзүңүз жакшы билесиз, баягы 19-жыл улуттук көчмөндөр оюн сиз өзүңүз өткүзгөнсүз ушул жерде, туурабы? Мына ошондо ветерандар жанагындай жилетти кийип алып туруп, ийим ардагери деп туруп, коомдук тартипти сактоодо кандай көмөк көрсөттү эле. Ушул жерде анча-мынча бейбаш кылабыз дегендер бизди көргөндө токтоп калышкан, уялышып туруп. Ушул жагын бир эске алып туруп, ушул маселени бир колдоп койсоңуздар. Рахмат. Сиздин маселеңиз боюнча Сүйүн Абдулдаевич экөөбүз бир партиядабыз, Ишеним саясий партиясында өткөндө көтөргөн. Анан аны, конечно, колдойбуз. Эгерде возможность бар болсо, ада суранды, ушу милициянын ардагерлерине пенсияларын көтөрүү боюнча, аны, конечно, колдоп беребиз. Микрофон. Сиздеби? Сиз берип туруңуз азыр. Анан Аксакалга микрофон алып келсеңиздер бул жака. Сиз бере бериңиз суроңузду. Ассаламу алейкум, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, саламатсыздарбы, жогорку кеңештин депутаттары. Мен суроом Марат Молдоновичке. Өткөндө Марат Молдонович энергетика эксперт Эрнест Карабеков экөөбүздү кабыл алгансыз. Жакшы маселе көтөргөнбүз ушул жерден. Кара кечеге тез куруу маселеси боюнча. Кара кечеге теплоэлектробазовый станцияда. Кара кечеге бул электростанция курулса, жалпыга маалымат берип коеюн. Кыргызстандагы ГЭСтер өндүргөн электроэнергиясын ошо кара кече тез өндүрөт да жалгызчы. Ошондо электроэнергиянын тартыштыгы жок болот. Өзүнүн чыккан баасы, өздүк баасы 1 сом болот. Элге 50 тыйындан түнкү менен 50 тыйындан күндүзгү 1 сомдон берсек болот да. Ошо боюнча отун энергетика Тоо-Кен комплексинин комитетинин жардамчысы катары Марат Молдонович көтөрүңүз эле. Кийин дагы Эрнест Карабековдун өзүн чакырып, маалымат жыйын кылабыз эле, ошол качан болот, ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Силер Эрнест Карабекович экөөңүздөр келгенсиздер, туура жакшы маселе. Жана министрдин орун басары да айтпадыбы? Бул маселени мен да колдойм, кылыш керек муну деп. Эми азыр жана мен тапшырма бербедик ошо комитеттен. Сиз эмки комитетке биринчи дайындап ушул кара кече ТЭЦ боюнча кандай жолдор менен кылса болот, ошолордун баарын тактап келгиле. Анан кийин эме кылабыз. Азыр өткөндө комитетте мен ден соолугума байланыштуу болбой калдым. Эмки кабинетке уну министрдин орун басары же министр келсе, именно ушул вопрос менен айтса, анан кийин жана Эрнест Карабековду чакырып туруп, возможно, свайт этем сүйлөшүшөт өздөрү. Хорошо? Ал иш жүрүп атат. Рахмат. Мына аксакалдарга сөз берелик. Сизде сөз. Урматтуу Марат Молдонович, Гулкан Сакеновна, сиздерди көргөндө биз сүйүнүп атабыз. Биздин балдар, биздин кыздар ушунчалык жакшы адамдар экен деп. Анан силерге ар дайым ушу телевизордон көргөндө сыймыктанабыз сиздер менен. Анан эми сиздерге кааларыбыз жакшылык, ийгилик, аманчылык, ушу биздин Талас элинин жакшылыгын көтөрүп, колуңуздардан келген жардамды бере атасыздар, буга биз сыймыктанабыз. Анан Марат Молдонович, мен бул Талас шаарынын ардагерлер кеңешинин төрагасымын да. Сиз бир биздин аксакалдарга бир убада берген экенсиз. Жанды койбойт да барып келебиз деп. Муну биздин здание 1887-жылы курулган. Күндө эртең менен кирерде кудайлап киребиз, качан кулап басып калат деп. Анан ушуну абдан суранып атат да биздин аксакалдар. Биздин аксакалдардын атынан, мен өзүм атыман сиздерге ийгилик, аманчылык каалайм да. Ушуну бир чечип берет деп биз үмүттөнөбүз, Марат иним. Рахмат. Рахмат. Анан дагы бир Марат Молдонович жазып алды. Марат, жанагы Өмүрзаковго колдоо көрсөтүп коюңуз сиз дагы. Биз дагы баягы ветеран милиция болгондон кийин ичибиз ачышып атат. Колдоо көрсөтөм Өмүрзаковго. Апа немени зданияны чын мурун көтөрүп. Мен губернатор болуп турганда обещать эткем, ошо менен жанында окуялар болуп кетти. Действительно мен көңүл үнүмөн чыгып кетип аз жазып алдым. Эртең барып мен буну заниматься этем, сделаем. Рахмат. Мына Марат Молдонович жазып алды, сөз берип атат. Мына аялдардын өкүлүнө сөз берели. Саламатсыздарбы? Мен кече күнү Чалдабыр мектеп интернатында иштеймин. Ал жактан кече күнү Бешкемпирова Яра деген кыз звонить этти да. Сосонто соцзащитада отурган экен. Анан эчеттиги справкаларды кандай кылып бүтүрөм деп. Ал кыз тоголок кыз экен. Ага вообще справка беришпей токтом. Анан мага звонить эткенден айтып атат эме депчи. Эмнеге беребиз биз тияктан деген эме деп атат дейт, бербегиле депчи.
Анан ыйлактап эме кылсак, ал өзү мамасы кайтыш болуп кеткен экен. Мать одиночка. Аны эми бербейбиз деп эме кылат, а мен айтып отурмун, эмнеге бербейсиздер? Мать одиночка болуп атса, мамасы эме деп отурсам, бизге бергенге эмебиз жок. Аны кызды болсо ыйлактап эме деп атпыр. Сен эгер интернатка кире турган болсоң, пенсияңды бербейбиз. Ана ушундай көйгөйлөр абдан көп болуп атат да. Көрсө тоголок жетимдер көп эле балдар бар экен. Ушундай көйгөй менен кирише албай атат да биз мектепкечи. Азыр Гүлкан Сакиновна жооп берет. Жанагы немени баягыны айтпады беле? Соцзащита моюнча соцзащита ким берди азыр? Сизби? Ошо Чалдыбарскке карайбы? Сол территориальный кимге карайт? Микрофонго келсеңиз, суранчы, микрофонго келсеңиз. Бизде Кара Бурадан кен ал кыз. Кара Бурага? Кара Бурадан. Эми могу өткөндө ушу соцзащита аркылуу дагы 100 балага чейин алып берлерде уруксат берилди силерге. Жок. Акыр болбойт деди да. Жок, эми билип турам, силер коркуп атсыңар да азыр алганда. Анан айтпайм, прокуратура келип басып калат. Азыр эми могу марттын немеси үчүн силер баягы мага бергениңер беле устав. Алып кеттим эле го. Ал устав оказывается эски устав экен. Еще дагы бир уставды силерге бербептир. Ал жөнүндө да ызылдаштык. Азыр Кудай буйрса кичине чыдап тургула. Ну где-то 15-16 марта чейин да Гүлкан Сакиновна. Они новый устав сделают, соцзащита менен чогуу иштеп, жанагы маселелерди кандай кабыл алуу, кандай киргизүү, анан жана ремонттор жөнүндө сөз болду эле. Аны мен айттым, силер биринчи биягын бүтүрүп койгучу, ал жөнүндө ойлонбой. Талас деген фонддо акча бар да, ошо жетим балдардыкын ремонт кылып берип койгонго мен ойлойм, Бакыт Наркулович деле макул болот болуш керек жазаганга. Бирок ушул жерге азыр могу сиз келдиңиз го эми, аппарат жетекчи. Депутаттар келгенде губернатордун хотя бы орун басары келип калса эле көп маселелерди чечип берет электи, ичинен жергиликтүү чечиле турган. Ушуну кичине во внимание алып койгула будан кийин. Силер да карап койбойсуңар, чакырбайсыңар. Бизди чакырдыңар бияк келди. А где вот эти бияктын чиновниктер? Чоң рахмат. Азыр жооп берип койсун. Азыр жанагы берде берилген суроолордун көбү эле ушул жерде карап туруп бир жыйынтык чыгарасың да. Анткени биз мыйзамдуу жактарын карасак, бул жерде жергиликтүү бийлик, аткаруу бийликтеринен келсе болмок деп ойлоп атам да. Анткени азыркы сиздин жоңузга дагы анткени биз айтып атабыз, муну каралып биз ал оюбуздан кайтпайбыз, ошонун аракетин көрөбүз деп атабыз. Бирок ушул жерде жергиликтүү өнүктүрүү министрлигинин ар бир райондордо өкүлдөрү бар да, ар бир областта өкүлдөрү бар. Ошолор келип катышса, биз алардын жообун уксак дагы биз кайра жыйынтык чыгарганга жакшыраак болот эле. Анан кийин Ырсакун Дүйшөнович, бул жерде мындай берде элдер чогулуп, баягы өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып аткандан кийин шаардын жетекчиси отурат. Берге Бакыт мырза деле өзү келип катышса болмок. Ошол киши мынакей аткаруу бийлиги, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү ошол жерде, замдар келип, акимдер келсе, сиздердин айтып аткан үнүңүздөрдү угуп, ошол жерден чогуу талкуу кылсак жакшыраак болмок да. Анткени ушул жерде берилип аткан суроодун баардыгын тең эле биз мыйзамдуу жагын айтып, калганын мынакей соцфондко тиешелүүсүн, пенсияга, жөлөк пулдарга тиешелүү көптөгөн маселелер бар. Анан ошолорго дагы биз жергиликтүү аткаруу бийлигинин жоопторун дагы уксак, анан биз дагы ошолорго менен биригип туруп биз көтөрүп чыксак жакшы болмок да. Мен карап атам бердечи, мисалы үчүн аткаруу бийлиги мындай Бакыт мырза өзү келип катышып, ушунча эл өкүлдөрү келип аткандан кийин, элдер келип аткандан кийин көйгөйүн укса, ал киши аткаруучу бийлик. Чече турган ушул кишилер. Биз сиздердин үнүңүздөрдү угуп, силердин көйгөйүңөрдү угуп, биз булардын үнү жетпей аткан жерде губернатор өзү ушул жерден көйгөйлөрдү өзү көтөрүп сүйлөшсө, биз ошону тияка өйдө жака жеткирип, ошол жерден улуу трибуналардан Талас элинин ушундай көйгөйлөрү бар деп биздин дагы чече турганга мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк болмок. Ошонусу мага кичине мындай кайдыгер мамиледей болуп атат. Сиз эми азыр жооп болсо өзүңүз да жооп бергенге аракет кыласыз да. Рахмат. Рахмат. Мен айтып коюшум керек, биздин туура бул эми президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, берде ар бир райондун өзүнүн жетекчилери бар, ар бир министрликтин берде ар бир райондо өкүлдөрү бар.
баарыгы биригип келип ушул жерде өтүп аткандан кийин ушул элдердин үнүн келип угушса болмок. Эми азыр кабинет министрликтин жетекчиси Акылбек Үсөнбековичке дагы барып өзүнүн көңүл буруп бул жетекчилерге карап коюшун мен суранам мисалы үчүн. Анткени ушул жерден элдин көйгөйүн ошолор менен чогуу талкууласак жакшы болмок. Рахмат. Биз белгилеп коюшубуз керек, 1 мүнөткө. Белгилеп коюшубуз керек, биздин программабыздын концепциясы берилип, областтык жетекчилик бүгүнкү программага чакырылган. Шаардын мэриясынан коелук. Рахмат сизге, рахмат сизге. Шаардын мэрине сөз берет. Талаш шаарынын мэри Шабданов Аскар Марат Молдонович, сиз жакшы билесиз, ушу аксакалдардын маселеси, жаштардын маселеси кабыргасынан турган. Анан айтпай турайын дегем, бир жакшы жаңылык айтып кетейин. 50 000 долларлык бир жакшы проект тутуп алдык. Айтпай тургайын деген себеби, мынакей эмки жумада буйрса шаардык кеңешке проект бюджетти киргизебиз. Ошол жерден калган суммасын бекитсек, буйрса бир 2 этаж здания курсакпы деп атабыз биздин планыбыз боюнча. Биринчи этажга жаштарды, экинчи этажга аксакалдарды чыгарып, президентибиздин кыргыз жараны концепциясын колдоп, буйрса жаштар менен аксакалдар иштешет деген ойдобуз. Рахмат. Рахмат мэрге. Рахмат, мына жакшы иштер болуп атыптыр, жакшы пландар болуп атыптыр. Ошолор баардыгы ишке ашсын дейлик. Мына жаштардын өкүлүнөн барбы? Жаштардын өкүлүнөн, кыздардан, аялдардан. Сизде суроо бар экен, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, Талаш жерине куш келипсиздер. Келгениңиздерге чоң рахмат. Ушул жерде соц маселелер болуп атканын бизде айтып калайлы. Мен биринчиден Талаш шаардык кеңештин депутаттарына чоң ыраазычылык билгизгим келет. Бу жерде депутаттар отурат, анан Талаш шаарынын мэрине ыраазычылык билгизгим келет. Талаш шаарында бир эле жалгыз стадионубуз бар. Ошол стадионго мына былтыр 1 миллион 100 миң сомго ремонт кылдырып беришти. Быйыл 3 миллион сомго Steam грант менен стадиондун отургучтарын оңдогонго Steam грантка кирди. Бул жакшы нерсе да. Эми бул жергиликтүү бюджеттин акчасы жетпейт. Мен ушул эл өкүлдөрүнөн да суранып кетет элем. Биздин стадиондун беговой дорожка деп коет. Ошол беговой дорожканын резинасы 30-35 жылдан бери ал резина болбой эле каучук болуп калды, уже катуу болуп эч нерсеге жарабай калды. Ошол резинаны алмаштырып бергенге бир жардам бере аласыздарбы? Ушул Талаш шаарынын стадиону биздин жүзүбүз ошол жерде. Баардык маданий иш-чаранын баары ошол жерде өтөт. Депутаттар менен жолукса да, президент менен жолукса да ошол жерде өтөт. Ошол стадионубузду бир оңдоп алсакпы деген бир оюбуз бар. Жардам берип койсоңуздар, биздин жергиликтүү бийликтегилер колунан болушунча берип атат, бирок эми акча каражат жетпейт го. Суроо түшүнүктүү болду. Азыр жана немени ошонун немесин сметасын түзүп берип койсоңор бизде турсун. Анан болсо эле Аскар менен иштешип атпайбы? Какой-то бир возможность болуп калса эле алып бергенге аракет кылабыз. Бир жерден чыккан менен аста Таласка алып келип атпайбы? Рахмат барыңыздарга. Мына биздин урматтуу депутаттарыбыз мына сиздерди кызматташууга чакырды, келиңиздер деп атат. Суроо талаптарыңыздардын баардыгын жазып алышты. Азыр биздин программабыздын биринчи бөлүгүн ушу менен жыйынтыктайбыз. Экинчи бөлүгүндө эже сиз суроону бердиңиз го? Суроо артыңызда жаштар берсин. Отура берсең суроо көп жарала берет. Гүлкан Сакенина. Мен мына медицина тармагы жагынан бир эмен тактап кетейин деп атам да. Боюнда барларга, анан 5 жашар балдарга бекер, бул закон, бирок биздин жергиликтүү жерде тейлөө тармагы, мисалы үчүн медицина тейлөө тармагы 5 жашка чейин, 6 жашка чейин 5 жаш кирет. Анан боюнда бар аялдар кирет. Медицинадан бирөө отурабы биякта? Анан мен билген закондон да. Бирок биздин жергиликтүү жерде андай эмес экен. Мындайда, мисалы үчүн мен Талашта учетто турсам, Кокуста Шанхайга больницага барып калсам, менин боюмда болсо, мен ака УЗИге түшүш үчүн төлөйт экем. Ушундай закон чыгардыңар беле? Барбы ушундай закон? Саламаттык сактоо тармагынан сиз жооп берсеңиз, эженин суроосун так уктуңуз да. Бул таптакта сиздин пропискаңыз же болбосо учетуңуз шаарда экен, Шанхайга сиз акча төлөйсүз дейт. Мен айтып атам, анда бул областный больница керекпи, керек эмеспи? Бул көйгөйлүү маселе. Бүт жерде ушундай талап, ушундай маселе. Бул биринчи. Анан аскар айланайын, сага кайрылып кетейин деген. Чалдар менен жаштар жыргат, аялдарга каяка барабыз? Чечесиңерби? Аялдар көчөдө калып калбайлы апалар анан.
ал жагында чечип койгула. Айчырөк эже, сиздин сурооңузга жооп, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу бул нерсе чечилген. Кайсы гана жаран кайсыл жерге барбасын, биринчисинен припискасы каралат, прописка эмес, приписка. Кайсы мекемеге приписка катталуу боюнча. Анан экинчиден сиз эгерде ошол жака обул больницаны айтып атасыз, УЗИге түшкөнү барганда деп. Эгерде шаардын тургуну болсоңуз, бизге эле кайрылып келсеңиз болмок, себеби дегенде кайсыл жерге барганда дагы боюндагы аял үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу менен барат. Эгерде үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу жок болсо, камсыздандырылганы каралбай калат дагы, акча төлөөгө мажбур болуп калат. Укугуңуздарды так билип алсаңыздар. Рахмат. Мына эки киши бар экен, эки кишини суроосун. Рахмат. Эки маселе. Биринчи маселе, саламатсыңар. Биринчи маселе, Талаш шаарындагы автовокзал боюнча мен фамилиям Айдаров Жакыпбек, биринчи курултайдын делегаты. Ушул вокзал боюнча маселе болуп атат. Себеби дегенде аксакал, көксакалдар бардыгы мага келиши ушуну наказ кылышты. Бул Министерство транспортко касат экен. Автовокзалдын биздин ворота оң жагыда, сол жагыда, маңдайда, артыда бүт магазин. Анан дагы астында турган нечен жылдан бери өсүп өңгөн, гүлдөгөн, жакшынакай бакты талкалап дагы магазин кылып ташады. Ушунун аныгын, чыныгын ким берген, кандай болгон, ошону билип берсеңер, бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Мэрияга текшерүү экен. Экинчи маселе химизация. Бардыгыбыз илгер кетмен чапчык, азыр дары берип отурабыз. Почва загрязнен бизде. Почвадан өсүмдүк өсөт, продукция жеп атабыз. Базарга келген продукциялар контроль жок, нөл. Министерство сельского хозяйствого берилген. Министр сельского хозяйствого өзүм атайын кат менен кайрылсанда жооп бербей койду. Лабораториясы Николайдын убагындагы барып, азыр дагы Марат Молдонович көрүп кетсеңер да болот, лаборатория кулайын деп туру. Ошол заключение берип атат. Биздин балдар, кыздар, детсад, мектеп жеген заключениени берип атат. Все продукции пригоден. Кантип жетишет область боюнча. Өзү бир кичинекей кулайын деген лаборатория. 24 программага да чыгарганбыз телевиденияга. Бүгүнгө чейин жооп, аракет, эч кандай жумуш жок. Себеби дегенде тамак аштын коопсуздугу бул биринчи. Эмне үчүн биздин адамдар бөйрөгү, боору, башка жерлери ооруп, Индия, Турция, Өзбекстанга жүрүш керек. Эмне үчүн бизде ветеринария лечит человечество дейт. Медицина лечит человека. Ошондон ветслужбанын кыймыл аракеттери начар болуп атат. Марат Молдонович, билесиз, 100 миллионго лаборатория бүттү. Алигече аккредитацияны өтө элек. Алигече бир продукция нормальный текшерилек. Мисал үчүн жайында келген Ташкенттен, Кытайдан бүт жактан продукция келип атат. Контроль жок. Эгерде выявить этилген күндө да дальше кандай кылган, не болгонун эч ким эчтеке билбейт. Кандай жок. Ошондуктан элдин ден соолугу Талас областынын бул биринчи, мен өзүм как мейлик катары айтып атам, и курултайдын делегаты катары айтып атам. Эки маселе ушул. Биринчи автовокзал, экинчи сельское хозяйствонун иштегени. Рахмат. Рахмат. Автобекет боюнча мэриядан жол. Гулкан Сакиновна, Марат Молдонович, бу жерде мындай маселе болуп атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ал ФУГИге тиешелүү объект. Анан кийин биздин азырдагы буюрса шаардык генпланыбыз түшүп бүтүп кала турган болсо, аякында көрктөндүрүү маселесин ошо менен жол транспорт министрлигинин алдына да коебуз деген ойдобуз. Негизи аксакалыбыз туп-туура айтып атат, кыргызда бир жакшы сөз бар, койчу көп болсо кой арам өлөт болуп. Андай объекттерибиз көп. Эми азыр Акылбек Сөмбекович дагы ушундай саясат кылып атат. Ички жолдорго чейин ошо жергиликтүү бийликтен алып пловатка берип, тескерисинче башка мамлекеттик мекемелер иштебей жатса жергиликтүү бийликке өткөрүп бир чоң бир инвентаризация кылсакпы деген саясат болуп атат. Ошонун негизинде иштер жүрөт деген ойдобуз.
Дагы бир мисал айтып кетейин, көптөгөн министерство, ведомстволорго убагында Талаш шаардык мэриясынан, кеңешинин тарабынан жерлер берген, тилекке каршы объекттер курулбай эле бош турат. Же бизге курганга дагы уруксат жок, же өздөрү да курбайт. То есть бир чоң ревизия жүрөт деген ойдобуз. Рахмат. Рахмат. Жаштардын өкүлдөрүнө берелик, анан ошо менен жыйынтыктайлык. Каран сиз берсеңиз. Азыр жооп берип коелук. Азыр жооп берип коелукчу эмеге. Аскар Алжан эмен айттым го, Минтранс боюнча если неме болсо жазсаң бизге. Мага жазса, мен азыр биринчи күн Минтранс чакырам, как раз ушул вопросту көтөрүп коем, ошо менен возможно чечилип кетет да. Экинчи жана загрязненный почва деп атпайсыз, лаборатория, Минсельхоз. Өткөндө жана комитетте да уктуңуз да. Мен да ушул сиз айткан сөздү айтпадым, ветеринария лечит человечество, силер адамды лечит эдесиңер деп. Ушул боюнча кандай десем, муну вопростор бизге айтылган эмес. Өткөндө мен келгенде да сиз жанымда болдуңуз го, жана мени көргөндө. Анда да сиз айткан жок, Семаздын барып туруп, эртең тоже будем поднимать вопрос. Мүмкүн Минсельхоз жазай турган болсо, мамындай деп туруп айтып, эмедеги жана силердин немеңерге баа сурады го 1 миллион 200 000 сом. Ал эле вроде чечилет, муну айына чейин чечип бере турган болду да немелер. Кудай буйрса аярыңар жакшынакай болуп бүтүп калат. Жана мен транспорттун инспекцияны чакырдым, сүйлөштүм, жаңы болуп тур, азыр мен билбей дегем Таластын эме зданиясын дейт. Сен билбесең барып көр да көчүрүп кет бир жагыңа деп. Анда ошондо эртең Минтранс менен чогуу сүйлөшөбүз, жана көчүрүп салганга. Это тоже нельзя. Жана түйүндө 1 метр жерде жана транспорттун инспекциянын контору турган. Ал вопростун баары уже иште жүрүп атат. Сиз айткан өткөн жолукканда. Рахмат. Рахмат. Мына жаштардын өкүлүнө сурооңузду берсеңиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Менин атым Суюмбаев Медетбек, Талаш шаарынан болом. Биздин маселе баягы Марат Молдонович, сиз жакшы билесиз, мен сизге жолугуп да келгем жогорку кеңештен ККМ боюнча. Жеке ишкерлердин маселеси абдан эле кыйын. Бунун түбү мен биринчи митингке чыкканда да анда да айткам. Бунун түбү жамандыкка алып барат. Бул маселе өтө кыйын, опурталдуу маселени алып баратасыңар деп эки жак барып катен кайрылган болчумун да. Анан мынакей жеке ишкерлердин мындай да ар бир адам өзүнүн башына келмейинче билбейт. Ошол эле чыгарып аткан ошол мурунку сазыштын депутаттары өздөрү жеке ишкерлик болуп, биздей болуп ошол жерге отуруп, ККМди базып, жана ЭТТНди колдонуп, ошондой кылса, андан кийин барып түшүнмөк да ошол законду чыгарып бермек. Тилекке каршы андай эмес болуп калды да. Анан бунун түбү мындай, эң негизгиси биз жеке ишкерлерге баягы азыр эмеден телевизордон минтип эле баягы бир тараптуу жаманатты кылып атат. Бул жеке ишкерлер налог төлөбөйт, налогдон качып атат деп ошентип атат да. Мен кыска нускалай айтып коеюн. Бул азыркы киргизилип аткан закон, ККМ закону, товар кымбаттап аткан товарды огош бетер кымбаттатат. Анткени жеке ишкер деген арзан алса арзан сатат, кымбат алса кымбат сатат. Дүйнө жүзүндө көрүп атасыздар, кризис болуп атат, кымбатчылык болуп атат. Ошондой убакта бунун азыр кереги жок болчу. Бул элдин жон терисин сыйраганга алып барат. Биринчи маселе, ушуну мен сизден абдан Марат Молдонович күткөм. Тиги чоң залдан сизди көтөрөт болуш керек деп күткөм, өткөн анткени сизге жолугуп келген болчумун да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биз кыргыз эл жарандары бардык кыргызстандыктар тургандар суу үчүн биз кууна төлөйбүз акча, туурабы? Бирок эмне үчүн бу Таласта, Капкада казак эли колдонот, айлыга чейин 1 сом акча төлөбөйт. Эмне үчүн биз ушундай акчаларды колдонбойбуз мына? Экинчи маселе, үчүнчү маселе. Темир жол, Маймактагы темир жол Казакстанга арендага бергенбиз. Чүйдөгү темир жолду биз алганбыз, туурабы? Эмне үчүн биз чүйдө аныс эле Бишкекте темир жолдор толтура станциялар. Берде станцияларды өзүбүз эле алайлы, өзүбүз колдонойлу. Биздин Талас областынын жеке ишкерлери колдонсун. Казакстанды ал жерден чыгарайлы да өзүбүз колдонойлу. Талас областынын жеке ишкерлери баары колдонсун. Ошол эле Россиядан майын алабы, башкасын алабы, түз бияка алып келгенге элге дагы арзанчылык болот да. Анткени түз келет бул жергечи. Колдон колго өтпөй. Үчүнчү маселе, төртүнчү маселе. Мисалы мына азыр КТР менен ТТР, сиз урматтуу депутаттар, сиздер постоянно ушул нерсеге жакшы көңүл бурбай коесуздар да. Дайым биздин карапайым эл, жана президент, жана ошо жанында жүргөндөр бардыгы маалыматка алданат. Түз эле маалыматка алданат. КТР менен ТТРди көрсөң жомок, байсың. Кыргыз эли өнүккөн бойдон чуркап кетип баратат. Эч кандай маселе да жок, эч кандай бир проблема да жок. Элдер да сонун жашап атат, бийлик да сонун иштеп атат, бүттүгү сонун иштеп атат. Анан ошон үчүн сиздер урматтуу депутаттар көңүл буруп коюңуздарчы. Бир эле мисал келтирейин. Өткөндө мына бул жерде неме болду? Жанагы бир семинар болгон, мына налоговыйлар өткүзгөн да. Анан ал жерден ТТР келди дагы тиги жана ассоциациянын немесинин жетекчисин сүйлөттү, налоговый сүйлөттү да кетип калды. Ал жерден мисал мен дагы толтура маселе көтөргөм. Бирөөсүн көрсөткөн жок. ТТРден атайын көрдүм.
ТТРден болсо сонун кылып туруп чыгарып берди анчы. Минтип семинар өткүзүп, минтип антип ККМ боюнча иштеп, антип минтип депчи. Ушул нерсе керек беле, караңыз. Бул президентке түздөн түз эле ушундай баар жыргалчылык деген маалымат алып барып атат да. Рахмат. Анан адам сырткарына мен дагы жана бул эжеде айтып кетти, эч ким туткан жокпуз деп. Жооп берели Азыр бир сурооңузга. мына акыркы сөзү. Сурооңузга жооп берели. Мэрге рахмат. Мэр Facebook'ка киргизип койгон экен, мына Facebook'тан көрүп мына мэр бүгүнкү чогулушту. Мен ошонун айынан келдим да мынакей. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат. Суу маселеси Мен дагы бир суроом бар да, бир суроо. Эже жооп берели туруп турасызбы? Жооп берелик. Мына тартип менен иштейли. Ой, саламатсыздар. Мен кечигип келдим. Эне аталардын атынан келдим. Мен Бакаята районунан келдим. Анан мен келгеним эне аталардын атынан Бакаятадагы Манас лицейи болгон бизде. Ошол Манас лицейдин ата-энесинен болом мен. Бул Манас лицей деген ушу область боюнча лицей деген жок. Бизде эле ачылып билими күчтүү, мына балдар окуп атат, билими жакшы, билим жакшы берип атат. Анан эми ошону эмне үчүн жокко кылып, министерстводон приказым келип жака орноштурса, анан буларды ар кайсы жака эле көчүрө бересиңерби? Аяр деген интернат деген ал кенен. Интернат деле боло берсин, окуй берсин, ичи тарлык болбосун. Балдардын билимин өйдөлөткөн жакшыбы же балдарды окутпай эле көчөдө жүргөнүбүз жакшыбы? Мен ошо эне аталарын биз 6.000 сомго окутуп атабыз. 60.000, 100.000 деп биз окута албайбыз. Аерде карапайым эле эл, байдын балдары окуган жок аерде. Мен ошон үчүн келдим, мана мына кагаздарды бериңиз, кагазды бериңиз. Жооп берип коеюн. Могу сиз айтып атканыңыз туура. Биз Манас лицейин жоюлуп кетсин деген жокпуз. Ошол жерде ушундай бир немеле схема болгон да бул жерде да. 3-4 жылдан бери кыскартып келип, апа берип уксаңыз интернаттын балдарын кыскартып келип туруп ошо 60 балага жеткизгенде мен да ушул областта губернатор болуп иштедим. Бир да айыл, бир да жер калган жок кыдырбаган. Не деген азыр муктаж балдар бар. Ошолорду мындай кылып Манас лицейине биз да айттык министрге. Ошо Манас лицейде иштесин. Манас лицейине бир жакшынакай здание таап бербейсиңер, ар жерден ар жерге көчүрбөй. Жакшынакай отургузуп бербейсиңер. Баа интернатка тийишпей эле койгула да. Интернатта действительно канча деген нуждающий балдар бар. Ошолордун багыштардын судьбасы эмне болот деп ошону көтөрүп атыр. Туура эле Манас лицейде иштесин. Ага да жардам бериш керек. Тем не менее интернат менен өзүңүз ойлосоңуз азыр бир мектепте 2 атада, бир үйдө 2 ата болгондой. Бири менен бири конкуренция болуп, экөөнүн бирөөнү чогултуп бирөө эле кылыш керек. Азыр ошонун үстүнөн иштеп атат. Ойлонбоңуз, ал азыр Манас лицейде жок болбойт, интернатта өзүнүн жумушун кылат. Мектеп интернаты калсын да. Балдар, жетим балдар каяка барат? Жок, апа, түшүндүк. Жетим балдар эмес, ал 5 жыл мурун эле таралсын деген. Бирок таралгасын, окуй берсин. Антпесин да калсын. Немеде Марат Молдонович? Түшүндүм. Марат Молдонович. Манас лицейде иштесин. Тең ортодо, тияк эмес. Бирок башка жерге бөлүп жакшынакай кылып чыгарып берет. Азыр министерствого ошондой вопрос койдук. Марат Молдонович, Гүлкан Сакеновна. Марат Молдонович. Сиз сурооңузду кыска бериңизчи, сурайм сизден. Биздин убактыбыз Марат Молдонович. Марат Молдонович, Гүлкан Сакеновна. Өзүңөргө маалым электр энергия деген аябай азыр Союздан келатып полный бүт бар уже исташон болуп калды да. Мен суроом да, бизде Чат базарда жер үй бар. Ошо жерден прямой Чат базарга тарткан чүйдүн бир подрядчиктери уже 10 жылдан мен иштетип акчасын барын алган. Суроо, эмне үчүн чүйгө налогду төгүшүп атат? Биздин жерде туруп атат. Ошол неме? Какой? Чат базардан жер үйгө тартып атат. Электроэнергияны жер үйгө алып атат. Эмне үчүн бүгүнкү күндө налогду чүйгө төгөт? Сизден сураныч. Түшүндүк. Налогду Талас областына. Розеже, алда вопросту бизге бербедиш, аткаруу бийлигин ал берде чечиле турган нерсе. Эмне каяка кетип атат? Немеде Марат Молдонович, республика боюнча сизге деле айтып коелу. Сиз да ошол жерден как вопрос көтөрүп, анан налогду пускай Талас областына төксүн. Талас областы өнүгүү өссүн. Рахмат эже, рахмат. Розеже, биз азыр сиз айткан сурооду түшүнүп уктук, бирок ага суроого азыр сиз деле жооп берсеңиз болот да. Эмне үчүн ал жака кетип атат деген сурооду сиз деле айтсаңыз болот. Сиз сурооңузду бериңиз. Талас областы өнүксүн да. Жанагындай железо бетонный аны мунун баарын бияка ташып Розеже, бул иш боюнча сиз частном порядке келиңизчи.
сиз могу жерде жөн эле көтөрө бербей элдин баарынчы. Siz сурооңузду берсеңиз сиз. Ырсакун байке, мен например алгылыктуу глобальный вопрос көтөрдүм. Бул например болду. Немеде Талас областына түштүм деп атам мен. Эже, рахмат сизге. Рахмат. Полковник Акжолов Жамалбек Сагынбекович, урматтуу эл журт, жолдош депутаттар, жакшы нерседен баштайлы. Апалар, Гүлканы келаткан 8 март майрамыңыз чын денсаулык, узун өмүр, апалар бар, эркектер бар, аны унутпаш керек да. Анан мен мына суроо, бул эми ушу суроо мына Макеңе канча губернаторду көрдүм, бирок Макеңде губернаторду ретке көрдүм да, кол чаап койгула. Рахмат. Анан мындай кыска нуска мындай айтканда, мына Алтыкен айтып кетти, ошо мындай айтканда бүт эле эл айтып берет да. Как-то мен бир Садыр Жапаровдун помощниги болгонсупчу. Ой, жолдош полковник, пенсия деп. Эми действительно Акылбек Жапаров көп эметип бербейт экен, ал финансист катарычы. Муну айтып кетиш керек да. Эми жакшы кылып койду. Баткенде мына 100 000 алып атат. Берде азыркы воендер 60 000 алып атат. А пенсионерлер кайта бир 5 000 карап койсо болмок да. Действительно, мына өмүр бою өлкөнү, жерди коргоп 35 жыл өзүм өмүрүмдү берип коюптурмун армиягачы. Анан сурооңуз сизден, сурооңузду бериңизчи. Баткен. Ошо жөнүндө эми айтылган, буга чейин депутаттарга айтылып келатат. Ошол Баткен жөнүндө эмне кандай кабыл алдыңыздар, эмне чечилип атат? Тажик-Афган гражданын 2000 сомдон ай сайын берип атат. Анан кийинки суроо. Сурооңузду бериңиз. Берип атам ошо, Баткен бербедим. Жаты өлгөнчө аты өлөйлү, патриот болойлу, кагалайын эл журт. Мына начальный военный подготовка таза жок. Бир кезде өзүңүз көтөрүп жүрчүңүз эле, маке. Экинчи военный кафедра. Мына тажиктер күндө дайынданып атат, күндө бизге дрондор учуп атат. А биздин эртең Кудай сактасын, эртең бирдек болуп калса, ушул Кыргызстан ким коргойт, туурабы? Ошого да биз дайын болуш керек. Анан ишиңиздерге ийгилик, чын денсаулык. Рахмат. Акыйкат Америкада жок, кагалайындар давай. Рахмат. Сиздикине угалы кыска берсеңиз сурооңуздан депутаттарга сөз беребиз. Саламатсыздарбы? Биздин атыбыз Исабеков Аскар, коомдук активист. Бизде бир суроо бар да, бардыңыздар билесиздер, могу Алия Нуржанов Алия паркында бир чоң эме турат да, куюлган бетончу. Ошол негизи мурда Манас атабыздын эстелиги деп ошого акча бөлүндү эле да, областной фонд развитиядан, Демилгечи тарапынан мэрия болчу ошол убактачы. Акча бөлүнгөн. 3 миллиондон 100% бөлүнө турган акчанын 70% бөлүнүп которулуп берилген да. Бирок бүгүнкү күндө мына ала 2018-2019 жыл болгон, азыр 23 жылда жашап атабыз, бирок же эстеликтен жок, же до сих пор акчадан жок да. Эстелик кандай кылабыз ошону? Жооп берейинби? Бул неме? Туура суроо иштебес. Бул суроо туура. Бул мен баягы ыйгарым укуктуу өкүл болуп келгенде Таласка Манас атанын эстелигин орнотобуз деген вопрос чыккан. Анан бүт немелерди биздин архитектор, жанагы Мураталиев Жамболот иштеп атабы, мына Козубек байкелер баары билет. Ошондо биз жанагы немени эскизди чыгарып, жанагы Манас атанын жети немеси менен дешип, мени убийт этишип, ошондо немеден акча бөлүнгөн. 3 миллион 200 000 төл ушундай. Анан кийин мынакей ал худсоветтен өтпөй калды деп мынакей Козубек отурат мына жерде. Булардын баары чыгышып, бул болбойт. Манас атаны жана бизде барго мындай кылып салыпсыңар, жана арстандардын баары неме болуп калды деп ошо менен токтоп тигилер жазап койгон болчу. Анан ошо жазалгандан кийин алда жерде постамент турбайбы, эме билесиң. Ошону мен аларга сөз бергем, ошондо 8 миллион деп көтөрүшкөн жана немени. 8 миллионго токтоткула 4,5 миллион беле төл ушундай болчу. Ошого бүтүргүлө постаментти биз бүтүрүп берейик деп берде ассоциация строителей мен кошулуп туруп, ошол жердин жана постаментин куйдуруп, акыркы акчасын мына эме алтын казыктын немеси тогун айтпайт, ошодон бетон алып, мен жумуштан түшкөндө эптеп табып келип ошонун акчасын кутулуп кеттим, калган бетондун акчаларын. Эми азыр ал ишти дальше мэрия улантыш керек. Эгерде ошол жерден ошол подрядчиктери, ошону жасагандар келип туруп, Марат мен сага 1 сом берди десе, мен мына элдин астында туруп, мен ошол Манас атам арба куруп кетсин.
Ошону сурайын деп атышпы? Эми дальше ал жумуш, мэриянын жумушу, биз жумуштан кетип калдык. Аны ичке ашырыш керек. Азына мэр жооп берсин буга. Бул боюнча сотко кайрылганбыз. Аскар мырза, сотко кайрылып, мэрия тарабынан 2 инстанциядан өттүк. Анан кийин эгерде ал инстанциядан дагы бизге отказ келе турган болсо, анда сиз айткандай айла жок, ал эстеликти алганга туура келет. Анан ал эстеликти буйруса өзүңүздөр билгендей курулуп аткан центральный паркка берсек дейбиз. Азыркы биздеги болгон маалымат боюнча ошол эскисти көлдүк туугандар алып коюптур. Эми бир чети намыста болушубуз керек, таластык туугандар. Биз албаган эстеликти Манас атабызды өзүбүз барыта албай, көлдүк туугандар сатып алып коюптур. Мен ойлойм бул иштин этегине чыгабыз. Рахмат. Сиз акыркы суроо бериңиз. Саламатсыздарбы? Талас элинин тургундары, саламатсыздарбы эл өкүлдөрү. Могу чогулуштун негизи биз айыл жергесинен көп укпай калды да. Акимден айыл өкмөттөр кайтып болмок экен. Сурооңузду бериңиз. Суроом бар эле. Түз эфирдеги убактын соңуна чыгып калды. Бакыт Чойбековго берет элем суроомду, ал негизи келбей калыптыр. Ал билет да, мен айткан жолду жана Каракол менен Састывканычы. Бакыт Чойбеков ошо жеринен барып көргөн да, ушу жолду. Ушу жол негизи баягы кыйын эме, бул эми республикалык деңгээлде болуп аткан жол да. Ушу жол мындай Талас элине көп жардам берет эле да, бизге жакын болуп калмак. Каракол жайлоосу мененчи ашуу болсочу. Анан экинчи суроом, биздин Талас районундагы Манас айылында Борош Жансаков деп мектеп бар да. Ошо башталганда 8 жыл болуп калды, башталганында. Фундаменттин куюлган майданы ошо менен турат да. Өткөн 50 алып да келген береге мектепкечи. Ошо менен дагы жылыш жок. Ушу мектепке кичине көңүл койсоңуздар болот эле. Рахмат, түшүндүк. Манас айылындагы, Талас районунун Манас айылындагы Борош Жансаков атында мектеп да. Мектеп. Аксакалга сөз берелик, ушу менен жыйынтыктайлык. Сиз сүйлөп койсоңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, жердештер. Мен элге артымды салбай сыяды карап сүйлөйүн. Мындай да эми жогорку кеңештин депутаттарынын кылган ишин билебиз да бардыгыбыз, туурабы? Жогорку кеңештин вазифасы мыйзам чыгаруу. Анан берде отуруп алып чарбалык, өндүрүштүк, тигүү маселелерди берип атабыз, анын баарын булар чечпейт. Анын баарын соцфондду чакырат, анын баарын тиги министрди чакырат, анан тиги бу деп анан кол кезеп. Булар аңырок бизге жакшынакай мыйзамдарды чыгарып берсин. Биз ошолорду айтпайлыбы? Милициялар чыгып биздин айлыкты көтөрүлө, пенсияны көтөрүлө дейт. Өлбөгөн милициянын пенсиясы 20 000 кем эмес. Эрде 2 000ден ашык пенсия албагандар отурат. 2 000 пенсияга алып жашап аткандар бар. Мына мыйзам жолу менен ошолордун пенсиясын көтөрүш керек. Пособиелерди көтөрүш керек. Кыргызстанда прожиточный минимум канча? Канча адам канча айлыкка, канча акчага жашай алат бир айда? Пенсияны ошондон кем кылбаш керек. Булар ошондой мыйзамдарды чыгарсын. Сот, прокурор, милициянын айлыгын көтөрүп, итак көтөрүп бүттү. Алар эмне кылып атат? Элди тонуп атат. Алардын айлыгы аз болгону бирөөдөн акча алып жешке негиз эмес. Айлыгыңа бала чакаң бага албайсың, кет сот болуп иштебе дагы башка жумушты иштегениң. Эл кантип оокат кылып атат? Жок, карабайт, булардын айлыгы аз экен, анан булар жебегенде эмне кылат деп булардын айлыктарын көтөрүп берип атат. Прокурорлордун айлыгын көтөрүп берип атат. 20-30 жылдап соттошуп жүргөндөр бар, мынакей ушу элдин арасында отурушат, ыйлашып. Кимисинин акчасын алса сот ошого чечим чыгарып берет. Мыйзам бирөө эле бир чечим чыгыш керек. Рахмат. Эмне үчүн силер ошо соттордун жоопкерчилигин караган мыйзам чыгарбайсыңар? Силер чарбалык маселелерди чечпейле койгула. Силер ошондой мыйзамдарды чыгарып бергиле элге. Ошондо мамлекетибиз түптүү болот, ошондо ынтымак болот, тартип болот. Тартиби жок жерде ийгилик болбойт. Биринчи тартипти оңдошубуз керек мамлекетте. Эми мен азыр жанагы бир эмеге иним жана ККМ боюнча иске барып кеттим деди эле. Ал боюнча биз Дастан Арсбекович экөөбүз жана мыйзамга киргизип атабыз азыр. Ал жерде сүйлөп эмес. Азыр экинчи окуу болуп атат ал боюнча. Биздики да кирет, сен айткан вопростордун баарын биз камтып атабыз. Насколько сможем ошо мыйзамдын ичинде. Стокей боремся, аны не обязательно ал жерде мен кыйкырып койгондо ал көмүскө да калат. Биз ошого мыйзамга жаңы токтомдорду киргизип и дальше будет продвигать, жана сен айткандардычы. Анан экинчиси жанагы станция Маймак деп кетпедиңби? Станция Маймак да жакшы жер. Мен өткөндө Акылбек Үсөнбековичке да айттым. Мен губернатор болуп турган кезде ошол жерде Маймак станциясы бизге өткөн уже.
мен убагымда эле өтүп аерге биз жанагы таможня немелердин баарын ачып бергенбиз. Кореецтер менен меморандум түзгөнбүз $20 миллион, бирок ишке ашпай калды. Жанында окуя болуп кетти да. Өткөндө Бакыт Наркуловичке да айттым, ошо ишти улантпайсызбы деп. Ал эле туура көрүп атат. Эгерде кече ушу кабинет министринин төрагасы Акылбек Үсөнбековичке да айттым, мына темир жолдордун баары Казакстанга через неме өтөт. А бизде Маймактагы станция Казакстан темир жолу, бирок биздин жерден өтүп атат. Аерде эч кандай тоскоолдук жок. Ошол жерге логистикалык борборду салсак, биздин элге жакшы болот. Азыр мынакей немени Ташкентке жол ачабыз деп атпайбы, Аманбаев аркылуу. Ошол жол ачылып калса, ошол жака келе турган продукттун баарын ошол логистиканын ичине алып кетсе, эта проблема чечилмек да. Бул сиз айткан маселе ошо станция Маймак менен Кичи Капка экөөнүн вопростору чечилген. Даже Кичи Капкада биз линиялар тартып койгонбуз ошол кезде. Азыр биз жактан пост салыныш керек болчу, тигилер өз жагынан салып, ачылып калса уже 2 пост болот да. Баз бунун үстүнөн да иштеп атабыз. Кудай буйрса, мына биз неме бүткөнчө бул иштерди аткарганга аракет кылабыз да. Анан жанагы трансляция боюнча айтып кеттиңиз, эми аны биз эртең барганда ошол КТРдин немелердин немесине мен бул вопросту айтып кетем. А так сиз айткан вопростордун баары эле кетип атат. Жаңы эме айтып кетти, Баткен боюнча деп. Баткен боюнча көрүп биздин урматтуу президентибиз, кабинет министринин төрагасы, жана ГКМБнын начальниги Камчыбек Кыдыршаевичтер баары ошол жерде жүрүп, азыр жана үйлөрдө бир туугандарыбызга постоянно көп эле мамлекеттик бюджеттен акчалар былтыр да, быйыл да ошол жака каралып атат. Эми аерде билесиздер да. Азыр жана Өзбекстандын границасы чечилди. Өткөн уктуң парламент, азыр Кудай буйрса Тажикстан менен да границаны чечип койсо. Пока границалар чечилмейинче мамлекетте өсүү өнүгүү болбойт. Аны түшүнгөн адамдардын баары билесиңер. Бул чечилиш керек. Ошол менен иштеп атат. Азыр деле мына өкмөттө деле мына бүгүн деле көрүп атасыздар, жана мен көрүп калдым. Ар бир акимге бирден автомашина берилип атат. Көп нерселер, жумуштар жүрүп эле жатат. Кудайга тоо деш керек. Азыр башка мамлекеттерде көрүп атпайсызбы, урматтуу бир туугандарым? Жанагындай апаттар болуп атат. Согуш болуп атат. Ага караганда Кудайга тоо деп, жана биз айтып аткан мектептерди, интернаттарды өз ордуна коюп, бүтпөгөн жанагы мектептерди бүтүрүп ушулардын үстүнөн иштесек, калганын баарын кичине Кудай деп туруш керек. Азыр көрүп атсыңар, канча деген миң деген мусулман бир туугандарыбыз Турцияда курман болуп атат. Россияда украинецтер, орустар согуш болуп атат. Ага караганда кичине Кудайдан жакшылык тилеп туруп ушу иштердин үстүнөн иштешибиз керек. Негизи силер айткан жана акем да айтып кетти, мыйзам чыгарды. Ошо жана ККМ боюнча, башка немелер боюнча биз да өзүбүз жөнөп турган жокпуз, ошол жерде чыгарып атабыз. Анан жана одномандатный тарап кетиш керек десем, аны өкмөт неме карайт чыгар, эл баалайт, эл чечет. Эгерде быйыл одномандатный жарымдар болду, мүмкүн азыр таратса таратып жиберет чыгар, таратпаса биз аягына чейин баргандан кийинкиси одномандатный болуп барат чыгар. Кеп адам эмес, кеп азыр ар бир депутаттын ушу родинасына кылган эмгеги. Биз деле бир ошо сиз туура айтып атасыз, мына мыйзамдарды чыгарып, мыйзамда чыгарабыз. Биз колубуздан келсе таласка да алып келебиз ошо мыйзамдардын ичинде, башка жакта. Эмнеге канча деген али биздин таласта ичибизде жолдор бүтпөй атат. Канча деген проблемалар бар. Кээ бир мына Нылды менен Покровка, аердеги бир туугандарыбыз менен асфальт көрбөй өтүп кетиш керек. Ушуга чейин өтүп келген дагы эле жашаш керекпи? Мына азыр туризмди өнүктүрөбүз деп атабыз. Мына Арал менен Көпүрө базарынын ортосунда жол эмне бүтпеш керекпи? Ошол вопросторду көтөрүп атабыз. Азыр эң негизгиси мына губернатор, мэр, акимдер, баарыбыз депутаттар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымактуу болуп иштесек, азыр могу жерде отурганда сиз айткан көйгөйлөрдүн биз ушул жерден алып барып ошого карата мыйзамдар жазат экенбиз. Элдин көйгөйүнөн, чындыктын баарын. Ушулардын баарын силер айтышыңар керек эле. Бүгүн мына мына жерде аз эле киши отурат, атайын дагы канча деген муз, карды басып биз келдик суббота өңгө карабай. А бир жерде элдер жок. Хотя бы чынында келип ушул жерде ар бир көйгөйлөр айтылса, ошолордун баарын алсак, азыр мен жазып алдым, бул это еще мало. Көбүрөөк көйгөйлөр болсо, ошолордун үстүнө отуруп алып, ар бир көйгөйдү талкуулап, ошол жерде таластын депутаттары биз ынтымактуу элебиз ал жерде. Баарыбыз чогуу отурабыз, сүйлөшөбүз. Мына мыйзамды жазбайбы, мына жерде мону кылбайбы, тиги немеге жардам бербейбиз деп отуруп алып, көп эле мыйзамдар чыгып атат. Алардын ичинде актар болбосок да чогулап ынтымак менен жумуштарды кылып атабыз. Мынакей келип эле кетип атабыз, көп нерсени алып кетип атабыз. Биз келгенде эле азыр мен деле эме болгондо айтып берем, сөз бергенде бизге кандай иштер кичине кыскача. Так что биз жактан депутаттар, таластын депутаттары ошо ынтымакта элебиз. Ошо бийлик менен баарыбыз бир болуп алып, не надо азыр делить, талас бирөө эле баарыбыздыкы. Ар бир көйгөй чогуу чечсек, азыр биздин таласта губернаторда деле жакшы полномочия бар. Жана фонддор иштеп атат. Ошо фонддор менен биз да келип бизге айтканды бияка айтып, же ошо жерүүгө айтыппы. Азыр мен эмемде да айтып кетем, кандай жумуштар жүрүп атыр. Ушулардын баары Кудай буйрса ушу биздин талас элибиз үчүн. Жаңы медицинаны да айтып атабыз. Ушу таластар Бишкекке барбай, ушул жерден бүтсүн деп.
Анын үчүн да жаныбыз чабып атабыз, билет. Айжамал Эсенбеков отурат, Чолпон Аксакоевна, Байкен деле отурат. Келип баягы көрдүңүз, көптөгөн жумуштар кылынып атат. Биздин кылган ишибиздин баары ушу губернатор, мэр, акимдерге жардам, атуучуларга кылат, бизге калбай эле койсун. Бирок талаш үчүн жумуштарды кыла беришибиз керек. Кыргызстан үчүн кыла беришибиз керек. Тынччылык, биримдик, өсүп өнүгүү болот экен. Көп эле жакшы нерселер болуп атат, ошонун аяктарына чыгышыбыз керек. Мен деле губернатор болуп иштедим, көп иштер калды, азыр буларга айтып, булар менен чогулуп алып, бүтпөгөндү бүтүрүп, мына медицина тармагында Айжамала, чок хотел, ошолор бүтүп атат, мына төгүн босуп отурат, айтышсын. Жаныбыз чабып, ошо жерде уктабай келгендер тосуп алып, неме кылып атабыз. Я так не могу, мен иштеген иштей берем. Ушу силер үчүн, родинам үчүн, элим үчүн, жаман кылсак любой время тоет. Ошон үчүн ынтымак, биримдик, урматтуу акелерим. Ушундай жерде толуу отуруп бирке суроолорду берсеңиздер, аябай приятно да. Азыр мына телевизордон көргөндө айтат, Талас пассивный экен деп. Келип, бүт суроолорду берип ушул жерде, акимдер менен ушул жерден кыйкырышып, муну сен эмне кылбайсың? Муну сизге айтсак сиз кылбай койдуңуз го деген диалогдор болсо, ошондо эмеге кетебиз да, элди угабыз, элди карапайым элдин көйгөйүн угат элек ошондо. Biz ошого келдик да, биз келип эмнерге силерге мени Таластын коен жатыгына чейин ар бир карапайым элге чейин тааныйт, мен берге реклама кылыштын мага вообще кереги жок Таласта. Мен келем, колума айткан жумушум аткарганым аткарам деп айтам, аткара албаганым аткара албайм деп айтам. Анан кийинки шайлоодо ал бир Кудай өзү билет ким депутат болот. Ар бир жаран ушу кичимекенине, анан чоң мамлекетке биз иш кылганга билде ошончо силер биз шайладыңар деп ишенип. Биздин акей, мен ошо партийный менен бардым, жаңа акем айтып кетти. Ошо партийныйдан деле мен кыдырып баарыңыздар билесиздер. Ушул жерде мынакей отурат менде кээ бир балдар, карапайым эл менен эле ошолор эле колдоп өткүздү мени. Одномандатный койсом деле өткөтмөй экем. А проблема жок, ушундай болуп калды. Но кеп адам эмес, кеп ушу туура мыйзамдарды чыгарып, ошолорго талашып тартышып, мени көрөсүздөр, мен постоянно эле сүйлөгөн сөзүм эле талаш, башка сүйлөбөйм. Любой жерде талаш, могу жетпей атыр, могу жетпей атыр деп. Анан баарыбыз чогулуп алып, мынакей Гүлкан Сакеевна бүт баарыбыз отуруп алып туруп, күнүгө биз да чогулуп алып дискуссия кылабыз айда чыккандан. Мен минттим эле муну кандай болот деп бул айтат. Мен минттим эле муну кандай кылабыз тиги комитетте мындай деп туруп, көп эле иштер Талас үчүн, Кыргызстан үчүн кылынып атат. Кудайым буйрса мен ойлойм, дагы көп иштер аткарылат. Азыр дагы бизге өзүчө отдельный сөз берсе айтып кетем. Так что критиканы токтотубуз, чогулуп алып бирге ошол эң жанагы көйгөйлүү адамдарга мына соцзащита менен азыр көп жумуштар жасашыбыз керек. Биякта да көп нерселер калып калган. Аз Таластын образованиясы мен иштеп турганда биринчи орун алчу, азыр артта калып калды. Эмнеге калыш керек ал? Ошолорду көтөрүшүбүз керек. Губернаторго жардам беришибиз керек. Мэрге жардам беришибиз керек. Булар деле ушул жерде жүрөгүн чаап жүрүп да күндүр иштегип. Өзү негизи жана бийликте иштеген, жана өкмөттө кызматкерлердики неблагодарный жумушта ушунчалык жаның чаап иштейсиң, аягында бир жаман сөздөрдү угасың да, эмнеге минтип койдуң деп. Эмнерден любой жетекчи мен көзүн карап айта алам, иштеп жүргөндө. Бирөө мага претензия кое албайт. Мен сага монча бердим эле, мен сага мындай кылдым эле деп. Сен наоборот я помогал биле. Азыркы губернатор деле иштеп атат, аракетин кылып атат бакыттын аркылуу деле. Мэр деле өзүнүн аракетин кылып атат. Көп эле жатабыз, көп жакшылыктар болуп атат Талашта, көп ачылыштар болуп атат. Ушунун баары ушулардын эмгеги, биздин жардамыбыз койгуде. Ушулар менен баарыбыз чогулуп бир муштум болсок, мен мурун айтып эле жүрчүмүн эле губернатор, Талас оңолмайынча Кыргызстан оңолушу кыйын. Ошон үчүн Таласты батыраак оңоп жиберейик. Рахмат, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен ойлойм азыр жакшы талкуу болду. Эми бизге сын пикирлериңиздерди да биз туура кабыл алабыз. Анткени эл өкүлүбүз, Байкенин да айтып атканы, баягы андамандатный партийный деп айтып атканыңыз ал конституционный мыйзам, аны дагы сиздердин колуңуздарда, өзүңүздөрдү каалагандай сиздер чечесиздер да, аны дагычы. Ал конституционный мыйзамды өзгөртүп алыш дагы өзү элдин өзүнүн каалоосунда. Ошон үчүн азыр мынакей жеринен биз сиздер менен жолугуп, бул жөлөк пулдар боюнча көп маселелер бар, пособия, пенсия саясаты, азыр эми жанагы алардын баардыгын эле мынакей пенсияны азыр көтөрдү деп атат, мугалимдердин пенсиясы көтөрүлдү, ошолордун анын арасында дагы кайра башкача пикирлер чыгып атканы бар, анын баардыгын биз баягы билип сиздер менен жолугуп араңыздарда отурбайсыздарбы? Ошол саясаттын үстүндө иш алып барып атабыз. Эми азыр
бул ККМ боюнча да жана айтып кетпедиби, мен суранып кетер элем да, ушул жерде дагы эми азыр биринчи окуудан кабыл алынып, экинчи окуудадын эми режиминде турат. Биз деле азыр мынакей жанагы 8 миллиондон ашканы деп 8 миллион баягы астык кылат, 15 миллионго чейин көтөрүлсө жакшы болот эле деп, ошону дагы мен суранып кетем. Жергиликтүү бийликтер элге түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүшүңөр керек да. Азыр мынакей кайсы жерге барбайлы ушул ККМ маселеси көтөрүлүп атат. Анткени биздин завод жок, фабрикаларыбыз жок, баардыгыбыз тең ишкерлик менен алек болуп, көбүбүз мынакей эжекелер, сиңдилерим, айым дарыбыздын көбү базарларда отурасыздар. Ошол жерден дагы көп көйгөйлөр болуп атат. Ошон үчүн түшүнүктүү иштерин жерлерден баягы көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүңөр керек. Биз дагы азыр мынакей экинчи окуудун режиминде өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Коңшу мамлекеттерден дагы алардын кантип ККМ өтүп атканын 8 жылдап, мынакей 15 жылдап өтүп атат. Биз дагы азыр элдерди ушул тез аранын ичинде эле ККМге өткөрүп кетебиз деген азыркы пландарыбыз дагы экинчи окууга болгон биздин дагы сунуштарыбыз бар. Ошолордун баарын берип атабыз. Ошон үчүн мен дагы суранып кетем сиздерденчи, ушул маселе өтө азыр элдерде көп маселе көтөрүп атат. Түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүздөр. Анан мен эми сиздер менен жолугушканга аябай кубанычтамын. Жерлердеги бийлик өкүлдөрү, ар бир министрликтин өкүлдөрү биз менен тыгыз байланышта иш алып барышат. Анын ичинде да бүгүн сиздер менен жеринен өзүңүздөрдүн азыр берген суроолоруңуздарды биз мынакей жазып алдык. Ошонун ичинде дагы аларды аягына чыкканга аракет кылабыз. Апа айтып атат, Манас лицейин деген жок, тийбегиле, ошол жер калсын деп. Биз деле аны Манас лицейин жок болуп кетсин, башка жака көчүргүлө деген жокпуз. Ошол эки жакты тең карап, Манас лицейин дагы, Жалдыбар интернатын дагы ошол бир чечимге келип, эки министрлик сүйлөшүп туруп, экөөнүн тең туура жолдо чечкенге аракет кылып атабыз. Марат Молдонович, мага караганда сиз берде областтын башчысы болуп канча иш алып баргансыз. Бул Талас областынын көйгөйлөрүн жеринен сиз өзүңүз көп билесиз. Бизге караганда ошон үчүн биз Марат Молдонович менен дагы кандай маселе болбосун биргеликте колубуздан келген жардамды берип чечкенге рахмат, көмөктөшкөнгө аракет кылабыз. Дагы бир жолу сиздерге чың ден соолук болсун, иштериңиздерде ийгилик болсун. Сиздер менен жолугушканга өтө кубанычтабыз. Ушу менен менин сөзүмдү жыйынтыктайын. Рахмат сиздерге. Рахмат, мына Гүлкан Сакиновна сиздердин сурооңуздарга да жоопту берди. Өзүнүн жыйынтыктоо сөзүндө айтты. Азыр мына Марат Молдонович атайын маалыматтарын даярдап келген экен. Алдыдагы иштер боюнча, өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча мындай маалымат сыяктуу, отчет сыяктуу. Ушул маалыматтын сөзүн угуп коелук. Томнолу мен депутат болгондон бери мага где-то бир 105 киши кат менен кайрылды да, ошонун 70-тейи жумуш кылып, канчасы бүтүп кетип атат. Жеке кабыл алууларда бир 320 киши келип атат. Кудай эме кылбасын, бүт көйгөйлөрүн чечип атабыз. Же мен, же башка депутаттарга болсо ушундай кылып. Анан азыр мен да мынерден келип отуруп, бүгүн азыр ашуудан жолдо ашып келдик да, кар аябай көп. Мындай кар мен иштеп турган убакта жаачы мынча көп быйылкыдай кар түшкөн эмес да. Азыр бизде Талас дарыябыз бесхозный, же Минсельхозда эмес, же жана МЧСде эмес. Бар эле минсең өткөндө мен парламентте көтөргөм, Талас дарыясын айтылачы кимдин балансында деп. Баары билбейт. Ошону азыр тапшырма бергенбиз. Азыр алдын алышыбыз керек. Билесиздер да бир жылы эмнерге чейин сел келип калбады беле. Ошол кайталанып кетпеш үчүн азыр эртең барып туруп, жан карды көрдүм аябай. 3-чү күнү көтөрөм бул вопросту МЧСке. Анан могу Үч Коргон, Манас районунда билесиздер, мен жайында келип көрүп кеттим да Астана Арспекович. Мен дагы бир келип кеттим. Ал жерде казак туугандарыбыз казып кетип баратат, жана арыктын русла менен кубалап. Граница ана по русле кетет, дарыянын эмеси менен. Бияка кетип калса жер бизден кемми берет. Ошону токтотконбуз. Азыр ошол жерге да МЧСке айтканбыз, азыр ошону такташ керек. Күн жылыгандан баштап ошол жана Үч Коргондогу Талас дарыясын береги укрепительный кылып туруп, биз жакты өзүбүз жокпу, эгерде жанагы кайрылып кеткен суу менен кете турган болсо, бир 100 гектардай жерибиз өтүп кетет. Эртең эчтеке дей албайсың. По русле реки мынакей русла биз ушундан бөлүп алдык границаны деп. Мындай иштер болуп атат, чоң иштер.
Анан ушулардын баарын карашыбыз керек азыр, урматтуу. Ушундай вопросторду бериш керек эле. Дагы эмне мындай строемелер жаз келгенде Байдылда атам айткандай, айтпадым беле башында таластын кышы жазында деп, бизге жазында быйыл өтө кар действительно көп экен, Гүлкан Сакен, азыр көрүп келдик. Азыр будан кооптонушубуз керек. Анан көп мына азыр билим берүү тармагы деп атабыз. Азыр биз барып алып кече министрликтер менен сүйлөшүп атабыз. Жана 50%тен биздин таластын мектептери калып калбаш керек. Аларды киргизип кетишибиз керек. Ада чоң жумуш. Ушуларды бүтүрүшүбүз керек. Анан эң негизгиси бизде азыр ынтымак болуш керек. Азыр Бакыт Наркулович болгондо да жакшы болмок. Губернатор, орун басарлары менен, акимдер менен действительно тесно иштешибиз керек. Ушундайда элге в лоб чыгып, элдин көйгөйлөрүн эл шайлаган биз силердин өкүлүңүздөрбүз. Анан өкмөт менен ушул жерде биз жана парламентте кыйкырышкандай эле булар менен да жакшы айтышып, жаман айтышып, бир чындыкка келип, ушул талас үчүн, Кыргызстан үчүн иштерди жасаш керек. Ошол биздин вазипабыз. Анан мыйзамдар это однозначно. Ошондо берден чыгат. Мына кече иним келип кетти, биз ошол мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Эмнеге мындай деп, жана экинчи окууда отпай ал артка тебилип атат келген сайын эле. Сабак окшогон ар бир областтан ошо ККМ вопрос менен көптөр келип атат, каралып атат. Кудай буйрса, мунун баарын неме кылабыз. Анан биз бартууна кабинет министрлердин төрагасына айтабыз. Таласта мындай көйгөйлөр болуп атат. Ушуну карап койбойбузбу, мынча финансирование экен бөлүп берип койбойбуз деп. Азыр бизде алдагы билесиздер жазында Ороодо сел жүрүп кетти, жана эмени БТКны үзүп кетип. Ошондо да биз келдик. Келип жанан алып келип, үстүнүн баарын көтөрүп бердик. Айерде да жата бир береговой биягына бетон 2 километрдей куюлуш керек. Ошондо жана Ороодогу бир туугандарыбыз коркпой жатышат да. Азыр айерде эле опасность бар. Ушулардын баарын азыр восстановить этишибиз керек. Анан жана жолдорду, туризмди өнүктүрүү боюнча өткөндө мен мына жер үй алтындын генеральный директору менен былтыр сүйлөшкөн барганда мен ушул комитетке кирдим. Давай иштешейик жакшынакай болуп талас үчүн деп. Ошондо жана урматтуу президентибиз азыр чакан кестер деп атпайбы? Азыр мына 2 чакан кес Талас районунда, Талас дарыясына уже проектлери бүтүптүр, 29 мегаваттык. Ана Бала Саруу 25 мегаватт бул салынса, 2 кес ошолорду айыл өкмөттөргө бергиле, айыл өкмөттөр мамлекетке сатсын, дотациядан чыксын, дальше өнүксүн деп. Ошол эменин үстүндө азыр иштеп, кече мен келатканда сурадым, мен элге баратам, эмне деп барайын десем, Марат Молдонович проектлерин баары бүтүп калды, Кудай буйрса, бул 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде баштала турган нерсе экен, буну баштайбыз дейт. Бул деле жакшы иш. Азырынакей мэрибиз отурат, берде деле канча жакшы иштер болуп атат, үйлөр курулуп атат, жана эмелерге, малай имущийлерге мурунку проектлер болчу, ошолар ишке ашып атат, ушулардын убагында. Буларга деле рахмат айтыш керек. Анан жаман жай дей берсек жакшынактан табабыз. Ушунда эле өзүңөр шайладыңар, депутаттар шайлады. Губернаторубузду мынакей президентибиз шайлап берди. Азыр баарын эле жаман дей берсек жакшы таппайбыз. Ошон үчүн баарыбыз бир муштум болуп, кичинекей таласты кантип өнүктүрөбүзгө кетиш керек азыр. Ар кимдин өзүнүн пешенесинде. Жетекчилер деле кордой бербеш керек. Мындай кылды тигине иштей албасак көрөт, бир күнү чыгат, мамлекет өзү же депутаттар жумуштан алып коет. Ал жумуш атаңан калган жумуш эмес. Бул мамлекеттики. Эл менен көп иштеш керек. Ар бир райондордо өзгөрүүлөр болуп атат. Ошолорго биздин жумушубуз мыйзамды жакшынакай чыгарып силерге керектүү. Анан ушул губернаторубуз, орун басарлары менен келип туруш керек бизге деле. Биз келебиз постоянно. Биз элибизге келебиз, бирок ушу бийлик өкүлдөрү деле уялбай эле минтип алып бекинип жата бербей, бизге келип, "Мына вопрос сиз чечип коюңуз, биягын биз кылып коелук. Муну сиз минтип коюңуз, биягын биз минтип коелук" десек, биз эки колубузду көтөрүп кайра сурайбыз. Мына эмне айтат? Өткөндө мэр айтып калды бир немени, бир вопрос. Сразу көтөрдүм, тура жогорку кеңеште. Почему не так? Мэр суранып атат, бүтүрбөйсүңөр деп. Бүтөт. Ушундай нерсе менен мынакей санэпидстанциясы болобу, здравоохранениясы болобу, образованиясы болобу, уялбай эле келебиз керек. Айерде эмне келебиз, бир пиала чай ичебиз, они нам вопрос задают. Если мыйзам керек болсо, мыйзамды чыгарып беребиз. Болбосо ошол жерден чакырып туруп, справедливый болсо ошолордун баарын чечип бергенге биздин кудуретибиз жетет. А именно таластын депутаттары. Потому что ынтымагыбыз бар, Кудайга шүгүр. Биз президентке каршы чыкпайбыз, никогда жакшы иш кетип атат. Кабинет министрлердин ишин колдойбуз. Көп эле иштер болуп атат. Действительно есть возможность. Көрүп атпайбы баарын. Ошон үчүн ынтымакта, биримдикте сиздер менен чогуу мына айылдык кеңештин депутаттарын чакырып атабыз, келет, киргизебиз, көрсөтөбүз, вопросторун алып келет. Муну мен айтпайм 70 кат деп. Менде 70 болсо Гүлкан эже да ошончо ошолордун баары четинен бүтүп атат да. Бир эле жардамда эми аткаруу бийлик кылсын, анан биз келип, моундай болуп келип, биз келдик деп элге жолугуп өзүнүн жумушту бүтүрүп кете берсек деле болот.
Ал 5 жылың өтөт, 5 жылга чейин бизге силер шайлап бердиңер, мыйзам ошондой экен, отурабыз. Жок, андай кылбаш керек, аз чогулуп алып, баарыбыз иш алып барабыз керек. Мына жаңы жылдын астында элементарный пример, жана 7 миллион 600 мына Айжамал Эсенбековдун отур. Келип калдым, Марат Молдонович, мындай вариант бар экен дедим, мен апчемди чакырдым, экөөбүз чаңы төрдүк, парламенттен кыйкырдык, сразу бөлүп берди. Жаңы жылда жана оборудование келип калды. Эртең дагы бир проблема кылып, bir жерден чыга калса, алып келсек дагы бир Бакай атанын больницасына, Кара Буранын больницасына, ошолордун баары силердин ден соолугуңарга. Жаңы акем туура айтып кетти. Эң биринчи ден соолук, анан билим, анан калгандары өзү менен кете берет. Азырынакей Кудайга шүгүр жер үй иштеп атат. Жер үйдүн акчасын сарамжалдуу пайдаланып, завод, фабрикаларды курдуруш керек акырындык менен. Бунун баары бүгүн алып мындай майда кылып жок кыла берсек, эртең кийинки балдарга жер үй алтынды казат, кийин бүтөт, кеткенден кийинкилерге эмнени калтырабыз? Ошондо ойлонушубуз керек. Ишканалар калыш керек, жумуш орду калыш керек, ошолордон налог түшүш керек, ошолордон талас өнүгүш керек. Жаңы эле Роза эже айтып атпайбы, бизге эмне налог түшпөйт деп. Эгер ошолордун баарын Кудай буйрса ишке ашырып койсок, чогуу ынтымакта, биримдикте. Ой, бул келип кетти деп. Мен дагы бир айтып коем, мага таласта пиардын кереги жок. Мен келсем жумуш менен келем, кайра кетем. Потому что чындап эле баары эле тааныйт мени. Канча деген апаларым күнүгө мага сообщение жиберет, хоть чоңдор жибербесе да апалар, байкуш жанагындай карапайым апалар ыраазычылык менен ушунча сүйүнөсүндө күнүгө күчтөнүп алып иштеп атам. Ошолордун батасы тийсин бизге. Биз силерге иш кылайык, чогулуп алып. Мына Ырсакун Дүйшөнүнчө губернаторго да айтып коюңуз. Силерде будан кийин мондой эмени организовать эткенде мамлекет обязательно чакыргыла. Это ваша работа чында. Алда президенттин аппараттын өкүлдү, президенттин өкүлдөрүн айткыла. Биз келдик да, биз эл үскө келдик да. Жетекчилер отуруш керек да могу жерде биз менен. Мунун эмнеси бар экен? Анан жанагы МЧС эртең барып айтабыз, эртең парламенттен көтөрөбүз. МЧС мен өткөндө тапшырма бергем, билесиз, эмеде Талас дарыясы ким? Талас дарыясында кооптуу жерлер аябай көп. Ушуну азыр карашыбыз керек. Ошонун үстүнөн Ырсакун Дүйшөнүнчө иштешибиз керек, баарыбыз жабылып алып туруп. Анан жазында ыйлап отурбаш керек. Бир жерде жер төбүстө жөнөкөй эле эчтекеден эчтеке жок, суу менен көп нерселерди билдирип албашыбыз керек да. Азыр мен эртең аны вопросту Гулкан Сакеновна менен Таластын депутаттары ребром коебуз парламентте, Кудай буйрса. Ал иштерди карашыбыз керек, алдын алышыбыз керек. Иши аталарым дайыма силердин батаңыздар тийип, апаларым баталары тийип, силер жакшы тилек кылып турсаңар, биз иштейбиз. Биз деле душман эмеспиз. Келип ушул жерден бирдеке кылып там өзүң шкурный жумуштарын бүтүрөйүн деген адамдардан эмесмин мен. Мен ушу баштагам, ушу эмеге Родина үчүн иштейик. Гүлкан Сакеновна ошол депутат балдарыңардын баары Кудайга шүгүр ынтымактуу, бийликке деле мындай айтканда иш кылып аткан жок деп айтпашыбыз керек. Булар деле иштеп атат. Еще жакшы иштеш керек. Биз жардам бериш керек. Мен опытым алыш керек. Башка губернаторлордун опыттарын алып, бакыттын аркылуу ишин улантсын, акимдер менен чогуу. Только депутаттар келгенде будан кийин чогуу маселе чече турган болоюк. Сиз айтасызбы? Мен кошумчамды азыр мынакей биз жолдо келатып, жол аябай кооптуу болуп атат. Берде ошону көзөмөлгө алып койсоңуздар, анткени келатканда аябай жол көрүнбөй, техникалар жетишпесе, бирок мен билгенден техникалардын баардыгы эле жетиштүү берилип атат. Ошол жерде дагы тазалоо иштери азыр аябай жол көрүнбөй калыптыр. Биздин жарандарыбыздын баары кетип атат, келип атат, баарынын тирилиги отуруп алышпайт. Бирок бүгүн эле эмес, кеч эле эмес, дайыма бизде азыр ошол Төө Ашууда ушундай аба ырайы байланыштуу, аба ырайы дайыма ушундай болот. Ошон үчүн азыр биз келаткандагы жолдун коопсуздугу аябай бүгүн дагы жаап атат. Ошону өзгөрдүн эмеңерге көзөмөлгө алып, кичине тазалоо иштерин тезирээк жүргүзбөсөңүздөр, кечитен баштап жол тазаланбаптыр. Дагы бир жолу сиздер менен жолугушканга өтө кубанычтабыз. Чоң рахмат сиздерге да. Рахмат. Эми жергиликтүү бийликтин дагы жыйынтыктоо сөзүн уюп коелук, кыска. Рахмат. Рахмат. Бүгүнкү жыйын катышуучулары, ошон менен бирге Марат Молдонович, Гүлкан Сакеновна, мына ошол бүгүн алтындай убактыңыздарды кетирип, эл өкүлү, эл менен деген теле берүүгө атайы келипсиздер. Мен бул жерден угуп отуруп анан ушундай жыйынтыкка келип атам. Биздин эжекелерибиз ар кайсы суроолорду, жигиттерибиз суроолорду берип атат. Мен бунун баарын биздин өкүлгө жеткирем. Ошон менен бирге эле дагы бир жарыя катары айтып кетет элем. Ушул жерде көп суроолор болду. 27-си, 28-и биздин областтык элдик жыйындар өтөт.
драм театрында. Мына ошол жерге келип, көйгөйлүү сурооңуздар болсо бериңиздер деп айтат элем. Анан эми могу жерде аксакал уста келип, мына биздин депутаттар жалаң гана мыйзам чыгарыш керек, калганына киришпеңиздер деген сөздү айтып кетти. Бул жерде эми депутаттарыбыздын кыларга иши жок эмес. Ушул элдин жүгүн көтөрөбүз деп атай бел байлаган жигит кыздар. Мен сиздердин атыңыздардан, өкүлдүн атынан, аппараттын атынан сиздерге ар дайым ишиңиздер ийгилик, бар болуңуздар, бир болуңуздар дейт элем. Рахмат барыңыздарга. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу социалдык түйүндөрдө биздин көрөрмандар, биздин жогорку кеңештин эл өкүлдөр эл менен деген көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Бүгүн биз Талас жергесинде болдук.